Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma akhrijna min zulumatil wahm. Allah Taalam barыбызды жалпы карапайым калкты, бардык адамзатыны min zulumatil wahm. Мындай бир туура эмес ой күмөндүн караңгычылыгынан чыгарсын. Туура эмес ой күмөндүн. Анткени wahm деген бул акыйда китебинде окуйбуз. Бул туура эмес шек күмөн адамдын жашоосун кыйынчылыкка бөлөп, туура эмес нерсени туура деп ойлоп жүрө берет да. Азыр мисалы чегара маселесинде эмне болуп атат? Ва акримна би нурил фахм. Илимдин, билимдин нуру менен Кудайым бизге бир береке жаадырган болсун. Ва сахил ахлaqana бил хилм. Жана кулк мүнөзүбүздү жайында жакшы кыла турган болсун да. Бисмилlah. Биз ихтияр китебиндеги китабы сом, орозо китебин окуп атабыз. Ошонун акыркы бөлүгү этикаф бөлүмү. Кече этикаф эмне экендигини кечеки сабакта. Биз этикаф деген эмне, аны менен кенен тааныштык. Бүгүн ошол этикафтын түрлөрүн, анан өкүмдөрүн окумакчыбыз. 13-чү сабак, бисмилlah. Qala al-Imam al-Mawsili rahimahullah айтып атат матында, Мухтар лил фатвада. Qala wa la yajuz. Wa la yajuz yani nafyu sihha. Ay la yasih. La yasih. Өтпөйт деген сөз да. Yani nafyul jawaz huna ibarat an nafyu sihha. Дурус эмес болуп калат деген сөз да. Шуруту сихха болуп атат бул. Wa la yajuzu aqalla min yawmin. Демек aqalla min yawmin деген муну айтыштан алдын Ta'alau kama qulna bil ams inna aqsama as-sawmi thalathatun. Bizde orozonun degende şu etikaftın 3 türü var degenimiz. Vacip, mildetli türdөгү bul birincisi. Anan ekincisi var. Al sunna muakkada bolot, bekemdelgen sünnete. Anan üçüncüsü var. Bul nafil bolot anan. Эми бул жердеги бир күндөн аз болбосун дегени бул баягындай важип болгон этикафка айтылып атат. Важип качан болот? Иннама залика бин назар. Адам өзүнө өзү милдет кылып коет. Аллахым ушул элибизде, жерибизде тынчтык болсо, эки мамлекеттен эле мусулман мамлекет, мусулман адамдар, жери өмүрү бирге өткөн адамдар, ушундай өзгөчө ороз айында чыр болбой, жакшынакай аман эсен кан төгүлбөй маселе чечилип калса, Кудайым мен ушул орозо тутуп этикаф тутуп берейин десе, ошол этикаф бир күндөн аз болбош керек экен. Бир күн дегенде ичине түн кирип кетет. Бир сутка ошондо 24 сааттан аз болбош керек. Бул ошол важипте. Ал эми сунна муаккада да бир күндөн аз болуш керек, болбош керек. Баны окуйбуз азыр. Анда талаш тартыш бар, бирок нафил мечиттен кирип чыкканга чейин убакыт ал шарт эмес ал. Шарт эмес, сахибейн эки шакиртте. Имам Абу Ханифа рахимахуллахта бардыгында шарт бул. Суннатта дагы, нафилинде дагы шарт ал киши айтат. Эң жок дегенде нафилдин өзү да бир күндөн аз болбош керек дейт. Yani Абу Ханифа рахимахуллах имам мазхаб башчыбыз бул киши өтө такыва адам болгондо далилдерге иштихатка таянып туруп, нафилдин өзү дагы бир күндөн аз болбош керек. Анткени ал жөн эле мешитке кирип чыкканда адам ошону менен өзүн алдап койбосун деген сөз да. Ибадатка маани бериш керек деген сөз. Бисмилlah. Вала яжуз yani вала ясиха qalла min yawmin. Демек бир күндөн азы болбойт экен. Имам Абу Ханифа рахимахуллах 3 түрүндө тең. Важибинде дагы, сунна муаккада болгон Рамазандын 10 күнүндө дагы, анан нафилде дагы. Жөн эле бирөө мисалы Кудай жолунда этикафка отуруп коеюн десе да бир күндөн аз отурбайт экен. Түшүнүктүүбү шейхтерим? Ва хаза, yani хаза allazi qulnahu, бул бир күндөн аз болбош керек деген шарт фил важиби, ай фил итикафил важиби. Жанагы биринчи түр, важип болгон этикафта ушул шарт кылынат. Ва хува атф тафсирия болуп атат. Yani ва хува деген важип милдет болгон этикаф кайсы? Ва хува манзур. Адам бай өзүнө назыр кылып милдет кылып койгон нерсе. Назыр кылып милдет кылган айттык, ушул абалдан аман эсен чыгып кетсек деп. Ва хува манзуру биттифaqi асхабина. Биттифaq асхабина ай биттифaqi аимматина саласа деп жазып коебуз. Асхабина да аимматина ас-саласа. 3 имамыбызда тең бир ооздон дейт. Бардыгы макулдашып деп атат. Иштихади бир чыккан. Имам Абу Ханифа рахимахуллах аиммату саласа дегенде, анан эки шакирт Аби Юсуф менен Имам Мухаммад. Булардын бардыгы тең ооба бир ооздон важип болгон назыр этикафта бир күндөн аз болбош керек деп айтат. Не үчүн эми ихтиярга кирдик таълилге. Lianna as-sawma min shartihi. Shartihi дегендеги домир байланта.
эмнеге кетип атат? Шартыхи шартил и'тикаф. Этикафтын шарты орозо менен болуш керек. Орозо менен коштолуп кылыш керек болот. Шартыхи дегенде бул шартыл вужубу же шарту саххабы? Кечек сабакта өтүп койгонбуз. Шарту сахха. Анткени шарту мына оң колум шартыл вужуб болсун, сол колум шарту сахха болсун. Шартыл вужуб ибадат кимге милдет болот? Кайсыл адамдар кыла алат? Шарту сахха ошол ибадат дурус болуп өтүмдүү, жарактуу болуш үчүн эмне шарт? Орозо бул шарту саххада. Бул тирүү жандык эмес да. Орозон акылдуу эме кыла тургандай. Лианна саума мин шартиха ай мин шарти сиххатил и'тикаф. Этикаф дурус болуш үчүн өзгөчө милдет этикафта. Бирөө назыр кылып моюнуна милдет кылып койсо, ал үчүн орозо кармаш керек. Биз билебиз, нахну нa'lamu yaqinan anna as-sawma aqalluhu yawm да. من طلوع الفجر الثاني الذي هو الصادق إلى غروب الشمس وذلك بغياب قرصه деген без. Күн чыккандан күн батканга чейин убакыт бул орозонун убактысы. Демек ошон үчүн акалла мин яум болбойт деген ушул да. Акалла мин бир күндөн аз болбош керек экен, орозонун убактысы менен эсептелет бул. Вала саума муну айтып атат. Акалла мин яумин. Акаллу деп китептерде нуска келип калса бул хата болот. Туура эмес. Анткени لا نفي للجنس بول صوم اسم لا بولوتات خبر من يوم بولات شوفوا جملة كائنة من يوم علم أقل ظرف بولوتات بالجردة ولا صوم أقل من يوم شريعة ولا صوم ديندا ولا صوم شرعا شريعة بيرغم بولات تبول شرعا لغة البولورة تايتقمز لغة الصوم مطلق الإمساك бирүүнө тунчукпай турса деле жебей ал луговый. Бизде шариатта гана айтып атабыз. Түшүндүңүзбү? Вала саума қалла мин яумин бир күндөн аз орозо жок шариатта. Кудум ошол сыяктуу Ханафи мазхабта дагы 2 рекеттен аз намаз жок. Мисалы азыр биз Египет мамлекетиндебиз. Бул жерде көбүнчө Шафии мазхабта карманат. Же кечкисин же эртең менен 2 рекет витрди окуганда 3-чү рекетин бөлүп окуйт. Бизде Нахан Наби саллаллаху салатил бутайра кыска намаздан тыйган. Бизде Ханафи мазхабта ошондой 1 рекет намаз окулунбайт. Акаллу сала 2 рекет болуш керек. Шариатта бил иттифак акаллу саум аш-шар'i 1 күн болуш керек. Бул бил иттифак. Вала саума акалла мин яумин. Бул түшүнүктүү. Демек фа натыйжа болуп атат бул жердеги фа. Орозо этикафты дурус кыла турган шарту сахха болсо, шариатта орозо бир күндөн кем болбой атса, фа натыйжанда. Фал и'тикафа акалла мин яумин бир күндөн аз этикаф жоганда. Өзгөчө милдет болгон этикафта. Эмне үчүн? Доруротон. Мин баби дорура. Бул жана усулу фикдагы дорура деген иктидаун нас деген сыяктуу болуп атат да. Ибадат дурус болуш үчүн орозо эмне болуш керек? Орозого байланып аткандан кийин багыныңкы көз каранды болуп, этикафтын өзү да бир күндөн аз болбош керек. Бул бил иттифак экен 3 имамда. Ва казалика дегенде казалика атф жогорку вала акалла мин яумга кетип атат. Ла яжузу акалла мин яум бир күндөн кем болбош керек деген шарттын өзү дагы шарт болот дейт. Ва казалика нафлу инда Аби Ханифата рахимахуллах. Аллахым мазхаб башчыбыздан разы болсун. Нафил этикафтын өзүндө дагы бир күндөн кем болбош керек. Эгер нафилдики бир күндөн кем болбой атса, экинчи тур бар го, бекемделген сүннөт Рамазан акыркы күнү. Хада хукмуху улима мин бабин аула. Анда жөн эле мында бир күндөн кем болбош керек. Туурабы? Эгер нафилге имам Абу Ханифа бир күндө шарт кылып атса. Инда Аби Ханифа радияллаху анху эмнеге? Бу кишинин далил ушул болот. Ли каулихи саллаллаху алейхи ва саллам ла i'tikafa illa bis-sawmi. Имам Даракутни, имам Байхақи Айшенебизге мавқуф болуп келип атат бул хадис. Вал мавқуф фи мисли хада ал-маджал лаху хукм al-марфу'. Мавқуф яни ал-сахаба. Мындай шейхтерим дайыма кайталап айтам. Эми бул сабакты карапайым калп көргөндө сабыр кылса кыргызчасын колдон келишинче башка сабакка караганда кыргызча айтууга аракет кылып атабыз. Сабыр кылып укса көп пайда бар. Анан тоолиб илимдер үчүн бул көбүрөөк дагы пайдарак болот да, Кудайым буйрса. Бизде эреже бар. Muttahidun zatan muhtalifatun i'tibaran. Заты бирөө. Бирок ар кайсы тараптан мин хайсия муайян өзгөрүп кете берет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан хадиси мусталахиндерде бөлөк, хадисчилерде, усулчуларда бөлөк. Ала куллин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сөзү, кыймыл аракети туурабы? Ошол нерсе бил иттифак бул хадис болуп эсептелет. Бирок ошол хадис би'тибар qailihi ким айтып атат? Ошону этибарга алганда Таураттан марфу болот.
пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга чейин айтып жетилсе, айтса, таратан мавкуф болот, сахаба айтса, таратан мактуу болот. Эгер табиин айтып аткан болсо. Бул жерде Айша энебиз айтып атат ушинтип. Фала этикаф илля бис-савм. Этикаф орозосуз этикаф эмес. Орозосуз этикаф болбойт деп атат. А орозо бир күн, демек нафилде да бир күн болуш керек деген эреже чыгарып атат имам Абу Ханифа. Муну Айша энебиз айтты, бирок мунун өкүмү пайгамбарыбыз айткандын өкүмүн алат. Саллаллаху алейхи вассалам. Эмнеге? Ли аннал ибадата тауқифиятун. Түшүнүктүүбү? Ва лейсат би тауфиқиятин, иштихадия эмес бул ибадат маселеси. Таваккуф. Yani ta'abbudiyya. Al-umuru allati la tudraku laha illa. Мунун иллати билинбейт. Аллага сами'дан тапшырыш керек. Демек, имам Абу Ханифа рахимахуллах далил ушул болуп атат. Бирөө келип i'тират кыла албайт да, бул мавкуф хадис деп. Фала ла i'тикафа илля бис-савм, орозо менен гана деп атат. Анан бул жерде ла i'тикафа дегенде мутлак келди. Койт кылган жок да. Yani ла i'тикафа важибан. Ау ла i'тикафа суннатан деген жок. Жалпылай келди мутлак. Вал мутлаку ябку ала итлакихи. Мутлак бойдан калыш керек болот. Демек бул жанагы орозонун 3 түрүн тең ичине камтып алат. Важипти дагы, суннатты дагы, нафилди дагы. Biz kecheki sabakta ayttık. Sizlerden sorayım. Mata yuhmalul mutlaqu alal muqayyad. Şariatda biri aşıkça bir sıfat menen gelse, anan biri jalpılay höküm gelse, kaçan hökö bir-birine birigetele? İza ittahada as-sabab wal hukm ahsantum. Sebep menen hukm birikkende gana bizde. Digilerдің usulunda böyle kaldı. Түшүнүктүү шейхтерим, раватху Аишату радиаллаху анха. Шейхтерим дегеним сиздер келечекте чоң шейх болосуздар да, Кудайым буйрса. Раватху Аишату радиаллаху анха мавкуф хадис. Бул бүттү. Имам Абу Ханифа рахимахуллахта уже махаллул ихтилаф башталды. Имам Абу Ханифа нафилде бир күндөн кем болбош керек деди. Ва ан Аби Юсуфа рахимахуллах Яқуб бу кишинин аты яжузу аксарун нахар дейт. Nafilde talaş ketip atat asır. Nafil etikafta koşumça. Vacip demez, sünnet demez. Bu kişi aytatken gündün köp bölügü bolsa bolat. Bayağı köp bölügü kaçan bolat? Düştön giyinçerek keçeyin karmansa. Erten menden başlap düştön giyinçerek keçeyin bolsa, gün batkanga çeyin bolbosa da bola beret. Ne üçün? Lil aksari hukmul kul. Köpçülügünde etikafga otursa, bardığında oturgan hökümünü alı beret deydi. Bul İmam Abi Yusuf rahimahullah'ın aslı, karmangan erecesi. Köngül buruңuzдар. Erten biröňüzler şariat masalesinde doktorluk, magisterlik çaktayım deseniz, dayar tema. İmam Abi Yusuf rahimahullah'ın fiqhtagı karmangan erecelerinden biri. Biri oşo bu kişi lil aksari hukmul kulga köp karmanat. Hayit masalesi az 3 gün boluş şart emес, 2 gün bir kança bolsa, oşol tagliban lil aksar höküm bere beret. Kaza ve kaza bir kança masale. Biri bul jerde dagı kirip atat. Bu kişi aytып atat yajuzu deyt. Nafil etikaf jaray beret aksaran nahar. Köpünçe bolsa da atat dem. Erteң menden başlap otursa tüştön biraz ötkörüp turup. Ne üçün i'tibaran yani tagliban lil aksari bil kul. Köpçülügü şariat derece var. Köpçülügü atkarılsa etikafga oturulsa bardyk oturganda ele deyt. Wa an Muhammed rahimahullah İbnül Hasan Şeybani. Bu kişi aytatken sa'atan. As-sa'a bu jerde lugawiyya, şar'iyya emes. Sa'a lugawiyya, yani bir kança minutdagy etikaf bola beret dep atat. Эми азыркы биздин күндө сиздерге суроо таштайлы, кайсыл нерсе амал кылынып атат? Нафил i'тикафта. Кимдин сөзү? Имам Мухаммаддын сөзү. Hada huwal ma'mulul an. Азыркы заманда амал кылган нерсе ушул мечитке кирип атканда, мына, карапайым калкка элибизге да айтышыбыз керек болот. Адам мечитке кирип атканда этикаф кылып коюш керек. Ошо чыкканга чейин бул этикафта отурган соон алына берет. Бул Имам Мухаммад рахимахуллахтын сөзү. Демек көпчүлүк калкта амал кылынган ушул сөз болуп эсептелет. Yani hada huwal ma'mulu bihi al-an fi asrina. Bu kişinin dalili kayakta saatan degendin dalili. Bir kança vaqt ele jaray beret. Biri tez ele girip 2 rekat namaz okup çıgayın dep, meçitin haqqысы dep jolda ketip baratıp, bir meçitten dua kılıp koyunca eli jerinde tınçlık bolsun dep, emday tez 2 rekatlik namazga girip atsa aşıp ketse 5 minut deňiz, 10 minut. Aябай takwa bolup okuganda 10 minutda niyet kılıp koyuş gerek, girgenden çıkkanга çeyin nafil etikaftın soğun ala beret. Bu kişinin dalili kaysı? Dalil ittifak. Başka imamlar da moyundayt bul dalildi. Lianna mabna yani asla. Lianna asla mabna nafli alel musamaha.
же болбосо буга чейин башка эрежелерде айтканбыз юраххасу фин навафил ма ла юраххасу фи гайриха. Нафилден башка важип парыздарда уруксат берилбеген нерсе нафилде шариятта уруксат берилген. Эмне үчүн адам нафилде көбүрөөк аткарып алыш керек дагы, важип менен парызга көбүрөөк күч топтош керек болот. Фалсафа ушундай, акылдуулук ушуну талап кылат. Мисалы, тарави намазды эмуну элге айтпай эле коелу, жалпы болуп баардыгы отуруп кетпесин өзү. Жалпы эле маселени айтып берели, бирөө туруп окуганга кудурети жетип туруп, окуп койсо өтөт, бирок ал эми нисф саваптын жарым эле болуп калат да. Муну эми силер укпагандай эле болуңуздар. Бул эми шариаттагы илимий маселе. Өз китептин ичинде оролуп калат. Масаил тутва вала туру адамдарга айтылынбайт бул. Эми бирок айтайын деген бул эреженин бир татбик практикасы да бул. Кудум ошондой эле бул жерде имам Мухаммад рахимахуллах ошону айтып атат. Мабна аслан нафил дейт. Нафилдин курула турган, айлана турган жери алал мусамаха, яни алат таусиа, кенен деп атат. 10 мүнөткө кирсе деле нафил деп жарай берет, ниет кылып койсо. 5 мүнөткө кирсе деле, мейли 1 мүнөткө кирсе деле. Бирөө мешитте бут кийимин унутуп калыптыр, аяк кийимин. Ошого кириш үчүн деле ниет кылып койсо нафил өтө берет деген сөз. Мусамаха. Максат эмне? Максат адам нафил менен көп өзүнө бонус. Азыр адамдар ойноп эле бонус жыйнап калды го. PUBG, Free дагы эмне ошокшон. Чоң адамдардын ойноп жүргөн аябай жаман көрүнөт экен да. Чоң эле адамдын балалуу болуп калган уят эми. Анан ойноп отуруп анан бир күн башка сыноо келгенде калп эле кыйкырып эметип калган, бул Кудайдын астында да уят да. Жигит дайыма жигит болуш керек. Бисмилла. Имам Мухаммад рахимахуллах ушуну айтып атат. Бул кишинин далили бүтө элек. Ала тара дейт. Карап көрбөйсүздөрбү дейт. Аннаху домиру шан. Муну эч жакка кайтара албайбыз. Аннаху даху домиру шан. Аннаху яжузу татавву дейт. Татавву яна танаффул. Нафил намазды окуса болот го дейт. Каидан. Отуруп алып окуса болот го, маал кудрат алал кыям. Бул иттифакан. Имам Абу Ханифа рахимахуллах да каршы чыкпайт, имам Айюс да каршы чыкпайт. Лакинна лил qaimi ajran kamilan baynama lil qa'idi nisful ajr. Отуруп окуган адамга эми жарым сооп берилет. Бирок көрүп аткан адамдарда суроо пайда болушу мүмкүн. Мен улайган адаммын, мен орукчан адаммын. Анда мен отуруп окусам жарым эле сооп алып калат турбаймын деп пушайман болуп кыжалат болуп калат да. Үзүр менен отуруп окуган адам ниети менен толук окугандай сооп ала берет. Бул жанагындай жаш адамдар ошентип чарчап калып отуруп калса деген маселе. Ошон үчүн бизде Кыргызда ушундай экен да, Орто Азиянын ичинде биз кыргызды сүйлөйлү, даарат ала албай калса эле, туруп окуй албай калса эле намазды таштап коюшат бизде. Болду, мен намаз окуй албайм деп. Намаз аял эркек адамга ушунчалык биздин китептерде келет, Муниятул мусолли башка китептин шарттарында. Деңизде кайык чачырап кетип, Кудай сактасын, ушундай толкунда калып, жана калакты кармап турган болсо, ошол учурда да намаз милдет болот дейт. Аял киши төрөп аткан учурда да милдет болот дейт. Кудайым ар бир абалга жараша берген. Эң акыркы абал ошо төшөктө жатып калса да чалкалап бутун кыбылага созуп анан башы менен кыймылдап окуган, бул эң акыркы нерсе. Башында кыймылдата албай калса бизде каш менен жүрөк менен деген өтпөйт. Фатва башка этибарга алынат. Демек ала таро бул киши айтып атат, имам Мухаммад рахимахуллах бардыгы тең макул болгон эрежеге кыяс кылып атат да бул маселени. Нафил этикафты. Аннаху яжузу татавву qa'idan ma'al qudrat alal qiyam, айттык. Туруп окуганга кудурети жетип отуруп окуп койсо өтө берет го. А бул жерде эле ошондой деп атат. Жами экөө тең ибада. Этикафтагы намаз сыяктуу, нафил намаз сыяктуу ибадат. Бирок вала казаликал важибу дейт. Бул киши имам Абу Ханифа менен важипти антпедиңиз го. Важипте жок дегенде бир күн дедиңиз го десе, важип нафилден бөлөкчө деп атат. Важипти хатта витр намазын отуруп окуганга болбойт, кудурет жеткен адам. Туруп окуш керек болот. Түшүнүктүүбү? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам улоосунун үстүнөн нафил намаз окуган, бирок витр намаз келгенде түшүп токтотуп кадимгидей окуган. Вала казаликал важиб, яны важип намазды, важип этикафты нафил этикафка кыяс кылып салыштыра албайбыз. Экөө эки бөлөк. Түшүнүктүү? Қалем ва хуа лабсу деп тариф берет, аныктама берип атат. Китебиңиздерди коюп отурасыздар, мухим эреже бар. Мына биз ихтияр китебин окуп атабыз. Ихтияр китебинде ар бир автордун өзүнүн мындай методикасы болот. Имам Маусили рахмаллахтын методикаларынын бири, бул киши биринчи өкүмдү алып келип туруп, анан аныктамасын акырындап келет. Мисалы, бир мисал, Китабут Тахараттан далил алып келсек, вал маул мустамал. Маул мустамал. Эмне кылат? Өкүмүн айтып, биринчи өкүмүн айтып коет.
өкүмүн айтып келип туруп анан акырында ва хува ма узила бихи хадасында анан аныктамасын берет. Бул да ошондой болуп атат. Биринчи этикафтын өкүмүн айтып, анан аныктамасын алып келип атат. Мындан биз кандай эреже пайдалана алабыз? Иннал фуқаха ла яхтаммуна касиран би каваидил мантык. Мантык эрежесин точно алып келиш шарт эмес буларда. Кээ бир уламалар алып келген, бирок булардыкы негизги максат булар билбейт эмес, билет. Негизги максат өкүмгө кетип атат деген сөз. Ошон үчүн бирөө келип алып астагфирулла мантык билбейт экен дебесин да буларга. Логика илими мантык деген. Кала аныктамасы этикафтын. Ва хува лабс би фатхил лам. Ал-лабсу яни ал-мукс, туру. Al-ihtibas keçет, al-muqam. Al-i'tikaf лугатан al-muqam ва al-ihtibas дедик. Ошол кармалып туруу деген сөз. Өз ыктыяры менен, бирөө аны мажбурлабайт. Ва хува al-labsu fi masjidi. Мажбурлоо жок ибадатта. Ушул жерден пайдалана турган чоң методика азыр бизде исламга суусап, Куранга суусап, анан көбүнчө ата-эне балдарын жүрөк саада кылып, жүрөгүнүн суусун алып, Куранды, илимди мажбурлап окутуп коюшат. Бул чоң каталардын бири бала тарбиясында. Баланы сүйдүрүш керек. Баланын өзүнө убагы келет. Анан мажбурлап оку дей берсе, кыргызда макал бар эми, моюндан жетелеген дегенчи. Ар жагын улабай эле коелу, эч кимди жаныбарга теңебейбиз. Максат адамдын өзүнө иштеш керек. Ата-энеси үйдөн эч бир Куран кармабай, илим окубай, телефондон колу түшпөй, анан баласын оку дей берсе, ал баладан чыкпайт. Ата-эне өзү баланын көзүнө окуп, анан ошол илим билим жөнүндө сүйлөй берсе, бала өзү эле окуп кетет. Чөйрөгү керек да. Анан кээде бала Куран жаттап, илим окуп тажап кетсе, бир канча убакыт гана эс алдырыш керек. Такыр ошо илимди эскертпеш керек. Ал анан мээси эс алып, руханий дүйнөсү ачык болуп, анан өзү кайра талап кылып калат. Ата-энелер аябай буга маани бериш керек болот. Кала демек ва хува лабс. Адам өз ыктыяры менен мечитте турат. Муну эч ким мажбурлап алып келбейт. Лабс. Ушул жерде лабс жазып коюңуздар хува рукнуху деп. Мечитте туруу ушул рукунул и'тикаф болот. Этикафтын рукуну ушул. Түшүндүңүздөрбү? Бул рукуну. Демек рукун деген сөз ушундай. Бирөө себепсиз эле этикафтан чыгып кете турган болсо, орозосу бузулуп калат. Этикаф бузулуп калат. Анткени рукун жок болуп атпайбы? Туурабы? Бахр Ройх деген чоң китеп бар. Сахибул Бахр. Аты ким деди элек? Буга чейин айтып бердим. Кимдин эсинде калды? Бул киши эме Ибн Нужейм кунияда. Аты. Ким айтса 100 геней берем шейхтерим. Бул эми Чубак устаздын адаты ушундай болгондо китеп берген, жакча берген. Чай ичип алайын ага чейин, сиздер ойлонгонго чейин. Харакем сиз малыш ысыгыраак эме кылып бересизби? Кыргызча анисе Янсындыкы. Арча. Зайн, Аллама Зайн. Ибн Нужейм рахималлах, Сахибул Бахр, Аллама Зайн аты. Нахрул Файыктыкы анык Умар. Өкөтүң эле Ибн Нужейм чоң алымдар. Нахрул Файык бул киши Бахр Ройк. قال صاحب بحر الرايق علامة زين ابن نجيم من تويتات رحمه الله والكون في المسجد والنية شرطان للصحة. demek rukun бар этикафтын, анан шарту сахха бар. Демек рукнул и'тикаф эмнекен? Хуа таважуду фил масжид. Яни ал-лабсу, ал-муқам вал ихтибас. Ошол жерде туруу бул өзү рукун болот. Ал эми мечитте болуу, мечитте жөн эле өзү маканга байлабастан туруу бул өзү рукун болот. Бирок мечитте болуу бул шарту сахха болот. Мечиттен жөндөн жөн чыгып кетсе болбойт. Жамаат окула турган мечит болуш керек. Анан ниет керек болот. Анан ва шарту тахарати минан нифас вал хайд. Булар шарту сахха болот. Унутпаңыз. Ва хуа лабсу дейт, рукун да айтып атат демек. Бирок фи масжиди жамаатин бул уже шарту сахха. Масжиди жамаадын шарту сахха. Жамаат өтөлгөн мечитте. Жума шартпы, шарт эмеспи? Жума окулган мечит болсо нур үстүнө нур. Жума окулбай калган мечит болсо зыяны жок. Жумага чыгып кетсе болот. Маас сауми бул дагы шарту сахха болот. Демек лабс рукун деп коебуз. Масжиди жамаа биринчи шарту сахха, маасом орозо тутуп бул дагы шарту сахха, ва нияту бул дагы шарту сахха. 3 шарту сахха бир рукун болуп атат. Амма лабсу яни ал-муқам вал ихтибас бекем ошол жерде кармалып туруу эмне үчүн? Фала аннаху фали эмес. Фала анна al-labs фала анна al-i'tikafa ضمير ينبئ يخبر عنه عن اللبس. I'tikaf деген өзү лабс дегенди түшүндүрүп турат дейт. Этикаф деген эмне? Бир нерсени бекем кармап туруктуу туруу. Биз айттык го.
Fulanun mu'takifun ala şey. Biri bir nerseni etikaf kılıp turat деген söz, ошону бекем кармап турат деген сөз. Туруктуулук. Бул рукунда айтып атат, деме? Муну сиз дигиге окшоп түшүнсөңүз болот. Таяммумда ниет рукунбу, рукун эмеспи? Фарз да. Не үчүн? Лианна таяммума юнбиу анил qasd. Yammamtu ardan деп келет го байтта. Яни qasattu ardan. Ал жерде да тил мааниси көрдүңүзбү? Тил канчалык өкүмгө таасирин тийгизип коет. Бул кетти, бул рукун экен. Ва амма каунуху фи масжиди жамаатин, бул шарту сахха. Жамаат өтөлө турган мечитте туруучу, бул шарту сахха. Далили кана? Дигинин далили лугат экен. А мунун далиличи ли каулихи таала, стагфиру билlah, Бакара сүрөсү 187-аят, ва антум акифуна фил масажиди. Демек Кудай Таала өзү баяндап атат, мечиттерде этикаф кылып отурсаңар деп атат деме. Демек мечитте өтөлөт деңиз. Ва антум акифуна фил масажид. Усул боюнча бул хабар. Бул аят хабар. Инша эмес да. Ва ваул хал антум мубтада акифун хабар деги жар мажрур муталлак акифунга лианнаху шибхул фи'л. Бул хабар. Лекин юраду мунхил инша ал-амр. Хабар максатында айтылды, яхтаму сидқ вал кадиба лизатиги, бирок максат инша яй фала и'тикаф илля фил масжид. Демек мындан фукахалар эреже чыгарды, мечитте туруу бул шарты сахха болот. Түшүндүңүзбү? Демек кээ бир аяттар хабар болот, хабар маанисинде келет, бирок бул амр маанисинде. Масалан, вал валидату юрди'на ауладахунна хавлейни камилейн. Имам Абу Ханифа саласуна шахрон дейт, 2,5 жыл. Ала куллин айтор, энелер балдарын 2 жыл эмизишет дегенде кабар берип ала эмизет экен деп койбойбуз, эмизгиле деген сөз. Кайсынысы күчтүүрөөк усулда? Амрул мубаш түз ирди'на i'takifna fil masajid менен, i'takifu fil masajid менен. Могул азыркы хабар күчтүүбү же амр мубашир күчтүүбү? Хабар күчтүү. Не үчүн хабар күчтүү? Бул жанагындай менен салыштырып түшүндүрүп берейин. Инна хада дина саябулугу ма балага алейхи лейл ван нахар. Ау кама кала Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям. Ислам дини күн чыгыштан күн батышка чейинки жерлерге жетет. Саябулугу. Бул хабар. Вал мураду минхул инша. Баллигу жеткиргиле. Кайсынсы күчтүү? Жетет деген күчтүү. Руббама баллигу десе, я Роб, биз жеткире алат экенбизби? Биз жеткирген күндө деле ислам жетеби деген шек күмөн пайда болуп калат. Байнама саябулугу бул жерде якин бар. Сиз жеткиресизби, жокпу? Аллах Таала айтор, исламды жеткирет. Ислам бул поезд да, локомотив. Эч бир адам сооп кылып, окутуп коюп, динди жеткирип коюп милдет кыла албайт. Ал өзү үчүн жармашып калса, бактылуулук поездине жармашып калса өзү үчүн, жармашпаса Кудайымдыкы иши кете берет ал. Маселе ушундай. Бисмилlah. Ва антум акифуна фил масажиди. Аятта демек мечитти шарт кылып атат. Инша. Ва кала Хузайфа ибн Яман, сахибу сирри Расулилlah саллаллаху алейхи ва саллям, пайгамбарыбыздын сырын бардыгын билген. Бу киши айтып атат, сами'ту Расулаллахи саллаллаху алейхи ва саллям якул, бул Дарақутни риваят кылган, куллу масжидин лаху имамун. Демек лаху имамун ва муаззин дегени ар бир имамы жана азан айткан азанчысы бар мечит деп атпайбы? Бул дегени ай лейсал мурад бихил масжидул махжур, ташталып коюлунган мечит болбасын. Мурда кийин мечит болуп белгилүү бир себептерден жабылып калса, ал жерде этикаф өтпөйт. Түрүү мечит болуш керек деген сөз да. Хадисте эмне дейт? Ар бир мечиттин имамы жана азанчысы болсо, жавабы шарт фа иннаху ю'такаф фихи. Ушул эки шарт табылса, анда этикафка олтурулса болот деп атат. Жума шарт эмес. Ва кала Хузайфа радияллаху анху, дагы бөлөк бир хадисте, ла атикафа илля фи масжиди жамаатин. Жамаат намазы өтөлгөн мечитте гана этикаф кылынат деди. Түшүнүктүүбү? Бул жердеги ла дегенде нафиу сахха, нафиул камал эмес. Нафиул камал кылып түшүнбөңүз да муну. Бул жерде далалатул иктида, нафиу саххай ла и'тикафа сахихан. Жамаат өтөлбөгөн мечит болсо этикаф өтпөй калат. Ошон үчүн Сахихул Бахр айтып атпайбы? Вал кауну фил масжиди ван нияту шартон лис-сихха деп. Нафиул жаваз эмес да, яни жамаат окула турган мечитте болсо жакшыраак, болбосо өзү деле каалаган жеринде кылса эркек адам үчүн боло берет деген сөз жок. Аны усулдан түшүнөсүздөр буюрса. Нафиул жаваз, нафиул камал, сихха менен. Акли далил. Вала аннал му'такифа, му'такиф этикафта отурган адам янтазиру сола. Яни этикаф эмне үчүн отурулат мечитте, шейхтерим? Эмне үчүн мечит шарт кылынып атат? Намазды күтүү үчүн.
эң чоң ибадат намаз. Демек караңыздар мына ушул жерден муну кийин өзүнчө видео кылып кесип чыгарып койсо дагы болот. Этикафтын негизги максаттарынын бири адам жашоосунда туруктуулукту үйрөнүш керек дедик. Анан намазга болгон сый урматты, намазга болгон эhtимам, көңүл бурууну үйрөтөт этикаф. Ошончо убакыт бул этикафка отурат эмне үчүн? Адам намазды баалаганды үйрөнөт. Бул бир. Экинчи, адамдар даватка эмнеге чыгат? Ошол жумушу жоктугунан эмес, ошол окуп аткан намазына жан салуу үчүн чыгат. Эми көбүрө даватчыны жаман көрүп, жабабыз дигүү деп атпайбы? Илимди адары илимин үйрөтүп, анча-мынча акыйдадан башкадан кеткен каталарын илимдүүлөр үйрөтүп, аларды адептүү болуп ээрчисе алымдарды, анда ортодо аябай жакшы болот. Анткени алым адам ар кайсы жерге жете албайт экен, ыхлас бар адамдар жете алат. Демек ортодо ынтымак эки тараптан түшүнүк керек болот. Демек даваттын баары, этикафтын баардыгы экинчи максаты, чоң максаттын бири адам намазга үйрөнүү. Намаз бул адам баласын бактылуулукка жетет. Мына ошол да. Акылый далил эмне үчүн мечитте болуш керек этикаф? Вали аннал му'такифа янтазирус сала. Этикафта отурган адам намазды күтөт дейт кадимкидей. Психология илиминде муну өткөндө да сабак кылып чыктык. Намазда адам адашпаш үчүн эмне кылыш керек десе 3-4 метод бар экен. Биринчиси 5-10 мүнөт алдын намаздан отуруп күтүш керек. Намазга тафаккур кылып. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошенткен. Экинчиси анан акыркы намаз деш керек. Фаяхтассу ал-и'тикаф болот фаиле. Демек фаяхтассу ал-и'тикаф, этикаф кайсыл жерге тиешелүү болуп калат дейт? Би маканин туадда фихил жамаату. Жамаат менен намаз окула турган жайда этикаф өтөлүшү, орундалышы, аткарылышы керек дейт. Намаз болгон жерде. Намаз мечитте болот негизи. Демек, فكلما كان المسجد فنتيجة فكلما كان المسجد أعظم канчалык мечит чоң болгон сайын, мечиттин ичи чоң, намаз окугандар көп болгон сайын, түшүнүктүүбү? فالإعتكاف فيه أفضل. Демек ошол мечитте этикафка отуруу жакшыраак болот. Эгер мүмкүнчүлүк болсо. Анан ушул жерден эреже жазып аласыздар. Салатул жамаати хия асас ал-и'тикаф. Салатул жамаати хия асасул и'тикаф. Жамаат менен намаз окуу бул этикафтын негизги фундаменти, пайдубалы дейт. Демек, адам этикафта ошол намазды үйрөнөт. Шейхтарым, бисмилла. Анткени канчалык мечитте жамаат көп болсо, ошончолук сооп көбүрөөк болот. Бул бир. Экинчиден, мындай суроо көп келет да. Намазда көп адаша берем, кантип ошону жеңсем болот? Эркек адам үчүн жамаатка барса, васваса намазда адашуу кетип калат. Жалгыз үйдөн окугандан чыгат васваса. Окудумбу 3-чү рекетпи, 4-чү рекетпи? Көрдүңүзбү? Бул бир. Экинчи, жамааттын пайдасы хадистер келет, Фатху бабул инаяда. Жамаатта Кудай деген периште адамдар бар, таква адамдар бар. Эч кимдин ихласы болбой, бир адамдын ихласы болсо, жамаатка келгендердин урматы үчүн ошол адамдын ихласы өттөн баардыгын намаз өтөт. Бирок эч элестетип көрөлү, эч ким ихласы жок окуп койду. Шашып, бойлору бузулуп. Анда Кудай Таалам периштелерди тизилет го, периштелердин урматына кабыл кылат. Хадистер бар бул туурасында. Демек, жамаатка барган адам бактысыз болбойт экен да. Бөлүнгөн адам бактысыз болот өзү. Жамаатка барбаган адам үзүрү жок туруп. Кеттик шейхтерим. Ва аммас-сауму алем, орозо шарт кылынып атпайбы? Орозо тутуш керек. Өзгөчө деги важип. Эмне үчүн? Фалима тaqaddama, буга чейинки хадисте өткөндөй. Хадисте эмне деп келди? Фала и'тикафа илля бис-саум. Айша эне риваят кылды го. Аллах ал кишиден разы болсун. Кече айтканбыз, мен кыргызчасын хашиядан которуп жазып коюпмун, кече өткөнбүз сабакта. Важипте орозо шарт, нафилде шарт эмес. Бирок сүннөдө шартпы, шарт эмеспи дегенде туурарагы шарт болот дегенбиз. Кыргызчасын окуп берейин. Сүннөт этикафта. Сүннөт этикаф Рамазандын акыркы 10 күнү. Суннатул муаккада кифаятан дедик. Орозо тутуу, орозо шартпы, шарт эмеспи? Жооп, шарт. Оорулуу же мусафир адамдар орозо тутпай туруп этикафка отурушса, туурасы ал этикаф нафилге айланат, сүннөткө жетпейт. Сүннөт болуп өтпөйт деген сөз. Түшүнүктүбү? Сүннөт болуп өтпөйт. Туурарагы. Валима руя, дагы бир хадис бар дейт. Ошо важипте, важип этикафта, анан сүннөт этикафта орозо шарт экендиги. Аннаху саллаллаху алейхи ва саллам ма'такафа илля саиман. Ар дайым орозо тутуп этикафка отурат эле. Ошол себептен нафилде дагы орозо шартты имам Абу Ханифада. Анткени бир күндөн аз эмес, бир күн деп аткан орозо үчүн, демек имам Абу Ханифада этикафтын 3 түрүндө тең, бир күндөн кем болбош керек, баардыгы тең орозо менен болуш керек. Ал киши азиманы карманып атат да. Бекем. Имам Абу Ханифа рахимахулла айтат, бул Ашбах ва Назайрдын акырында келет, мени 3 аял эметти дейт.
Кандай биринчи аял хадаатни имраатун, бир аял мени алдады дейт. Эми жакшы мааниде. Хил айламал кылды дейт. Фаққахатни имраатун, бир аял мени фақих кылды дейт. Захадатни имраатун, бир аял мени таква кылды дейт. Эми мунун табышмагы кандай? Биринчиси бир аял киши мени алдап кетти дегени, айламал кылды дегени. Бир күнү көчөдө кетип бара жатсам, чоң бир баалуу буюм түшүп калыптыр дейт. Алтын же күмүшкө окшогон өтө баалуу буюм. Анан бир аял алып берчи деди дейт. Алып берип койчу балам деп, кемпир экен дейт. Алып берейин десем, ушуну эми эсин таап берип кой деди дейт. Аманатты тапшырып атат да. Бул биринчиси. Экинчиси, бир аял мени таква кылды дегени, мен өзү түнү бою уктабай намаз окубайт элем. Бирок бир күнү көчөдө кетип баратсам, кошунам күйөөсүн урушуп атыптыр. Сен жүрөсүң аш уктап. Мына биздин кошунабыз мо имамды карачы, түнү бою уктабай намаз окуйт дейт. Бирок мен түнү бою эмес, түндүн бир бөлүгүн уктап, кайра туруп окуп, кайра уктайт элем. Ал ошол турган убагымды көрүп калыптыр, көзү түшүп. Ошол кошунамды жалганчы кылбайын деп, анан Кудай үчүн да негизи эми. Анан өмүр бою дейт. 40 канча жыл ошо жамбашы уйку көргөн эмес да түнкүсүн. Бул сахих. Кээ бирлер муну даиф деп жүрөт, сахих. Үчүнчүсү, бир аял мени таква фақих кылды дегени, бул киши мутакаллим, акыйда алым болгон да башында. 80ден ашык ирет Багдадка кирип, баардык фиркаларды жеңип чыккан, чоң мутакаллим адам болгон, диспутка кирген. Анан бир күнү мешитте отурсам, бир аял келип фикый маселени сурады, жооп бере албай калдым. Бар ушул жерде Ибрахим Нахай, анан дагы Хаммад ибн Сулейман деген дагы бирөө бар. Ошолордон сурап, бирок келатканда мага жообун айт дедим дейт. Барып сурап жообун айтты, ошондон кийин анан мен ошол нерсе мага намыс болду, анан барып 18 жыл устазымдан сабак алдым дейт. Ошондой имам да бул киши. Ибадатка бекем маани берген. Wallahu ta'ala, Аллах Таала шарааху. Бул жерде демек мa'такафа илля саиман, Wallahu Таала шарааху би кавлихи. Аллах Таала шарааху, домир i'тикафка кетип атат. Домирди тактап чыгарбаңыздар, соомго кетирбейсиздер. Аллах Таала i'тикафты уруксат кылып берди. Ошуну туткула деп жол ачып берди. Биқаулихи таала, кайсыл сөзү менен, ва антум акифуна фил масажид, мечиттерде этикафка отурсаңар деди. Каршы чыккан жок да. Шарали этикафа. Бирок валам юбайин кайфиятаху, кайфиятал этикаф, этикафтын кандай экендигин сүрөтүн чыгарбады дейт. Китепти унута турабыз, бул шугулул усулийин, усулчулардын эрежеси. Шейх Маусули рахимахуллах, имам Абу Ханифа рахимахуллахтун эмне себептен 3 түрүндө тең, керек болсо нафилде дагы орозо шаарттап атканын усул менен далилдегиси келип атат. Имам Абу Ханифа рахимахуллахтын тафкир ой жүгүртүүсү иштикады боюнча этикаф өзү мужмал. Толук баяндалган эмес. Мына жөн эле акифуна деп мутлак айтып койду. Кантип орозо мененби, бир күнбү, мечитте, мечит айтылыптыр болду. Кандай мечитте айтылынбады. Мужмал келди. Анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи хабарлы вахид жанагындай. Ла i'тикаф илля бис-савм, анан ла i'тикаф илля фи масжиди жамаатын деген хадистер бул баян болуп келди. Баян лил мужмал. Демек баянды биз карманыш милдет болуп калат. Билесиздер, Куран кут'i. Хабарлахат зонни. Эч качан зонни кут'иди таксис кыла албайт. Баяндал башка илля лид-дарура, кут'иди зонни бир гана учурда зонни хабарлахат болсо, иза кана баянан ли мужмалил Куран, муну кабыл алабыз. Лид-дарура. Анан бул өкүм важип болот. Түшүндүңүздөр, бул ошол сүрөттө айткысы келип атат да. Ахсантум. Валам юбайин кайфиятаху. Этикафты канчалык ийне жибине чейин аятта келбеди дейт. Ошон үчүн түз эле Курандан ала бербейлиби, түз эле сүннөттөн ала бербейби, Абу Ханифанын эмне кереги бар деген туура эмес. Бу имам Абу Ханифа 4 мазхаб ээлери, булардын көзү Кудайым ушунчалык бүркүттүкүнөн да курч көздү көргөн, алыста айдын жаңырган неметкенин көрүп билип турат булар. Биздин көзүбүз көрө албайбыз, демек көргөн адамдарды ээрчиш керек болот. Факана демек натижада, фанин натижа, факана фи'лун набий саллаллаху алейхи ва саллам баянан лаху ли мужмалил Кур'ан. Этикаф Куранда жалпылай келсе, ошол жалпылай бүдөмүк келген нерсени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын кыймыл аракети, кармаган, отурган этикафы бизге баян болуп атат. Демек важип болот деген сөз. Орозо менен кармады, мечитте кармады дегендей да. Мa'такаф илля саиман деп атпайбы. Демек бардык түрүндө шарттап атат бул киши. لأنه لو جاز لأنه ضمير شأن لأن الاعتكاف لو جاز بغير صوم ورزوسuz уруксат берилгенде мейли нафилинде деле لبينه صلى الله عليه وسلم пайгамбарыбыз صلى الله عليه وسلم баян кылмак. Анткени
Wa anzalna ilayka zikra Kur'anda litubayyina linnas ma nuzzila ilayhim. Demek fuqahalar ereje çıgarat. Muhimmatun nabi at-tabliğu wal bayan. Ay tabliğul ahkami wal bayan. Bu ereje. Muhimmatun nabiyyi sallallahu aleyhi ve sellem at-tabliğu wal bayan. Yani tabliğul ahkamda hükümdü jetkir ona bayandap beriş kerek. Bayandabay kalış bolbayt da bul. Peygamber sallam bayandap berdi deydi. Bayandamaganda oroza şart bolganda qawlan je söz menen aytmak, aw fi'lan je kıyımrak hareket menen aytmak wala mümkün anday bolgon jok. Daima etikafın bardyk turun oroza menen qarmady. Fadalla natija ala annahu ala anna al-i'tikafa gayru jaizin. Orozosuz qarmalgan etikaf, orozosuz oturgan etikaf kabul kılınbayt degende alып чыгып атат да. Munun bardygy hada kulluhu ta'lilun li ra'yil imam Abi Hanifa. İmam Abu Hanifa'nın qawluna ta'lil bayandоо болуп атат да, таквия күч берип атат. Түшүнүктүк да. Бирок азыркы күндө нафилде биз кимдин кабылын алабыз дедик? Имам Мухаммад. Эмне үчүн? Ли такасулун нас, адамдардын такасул болгондугу үчүн эме. Бисмилlah. Лабысты өттүк, матындагы фи масжиди жамааны өттүк, маасаумды өттүк, ниет калды. Ниет бул шарту сахха. Ва амма нияту эмнеге ниет шарт? Шарту сахха. Ниет болбосо болбойт. Ниет бир гана этикафта эмес, этикафтан бөлөк ибадаттарда да шарт ошон үчүн. Фала аннаху ибадатун, демек бул фала аннал ибада i'tikafa, i'tikaf бул ибада, чоң ибадат, кадимкидей эле. Айтканбыз, ибада мустақилла би раъсига деп, жекече ибадат дегенбиз. Фа натижада фала будда минан ниyyati, демек ниет шарт лима тақаддама. Лима тақаддама яғни хадисте. Иннамал амалу бин ният жама ау бил ифрад бин нiyya. Ла саваба илля бин niyya. Бул түшүнүктүү, эркек адам. Кала, аял киши этикаф отурабы жокпу? Alhamdulillah, bul bizdin şariat Allah Taalamdын түзүп берген шариаты болгон себептен эркек адам кандай бийиктик соопко жетүү мүмкүнчүлүгү болсо, Кудай Таалам аял затына да ошондой мүмкүнчүлүктөрдү берген да. Бал асхал, түшүнгөн адам үчүн аял затына Кудай Таалам көп бактылуулукту берген. Анан түштөн кийин чыгып алып эле, анан бул исламда аялдардын укугу корголгон эмес, биз коргошубуз керек. Ошол феминизм менен коргош керекпи мисалы? Феминизм, маданият. Бул маданият эмес, бул зибала, бул мусар бул. Жылаңач аялдын денесине кароо качан эле маданият болуп калды эле. Демек, ким азыр жапайылык жашоо кечирип атат? Мындай элестетип көрсөңөр, ким азыр таш доорунда жүрөт азыр? Ким цивилизацияда, ким таш доорунда жүрөт? Мухаммед Али Баксиор айткан экен да кызына. Ал киши өтө мындай, өтө Кудайым тандап койгон адам болгондо, балам деген, кызым деген адамдар мындай эмне үчүн бриллиант таштар баалуу болот дейт. Анткени аны алып келүү өтө кыйынга турат дейт. Адамдын табияты ошондой да бул жашоодо. Бир нерсе кыйын болсо, куну бийик болсо, ошончолук анын орду бийик болот. Аны канча бермет таштардан алып чыгып, канча жасалып кымбат, анан коюлат. Ошон үчүн кымбат. Ачык болгон нерсеге эч кимдин кымбаты жок болот. Көрүп адам көзү жаман, ачык жүргөндө аял денесине көз тие берсе, ошол денелер кыйын болуп калат. Ошон үчүн эркек менен аялдын ортосунда тең укуктуулук деген бул туура эмес түшүнүк. Анткени анатомия, физиономия аял менен эркектин негизги жаратылышында экөө бөлөк-бөлөк жаратылышкан. Аялдын мээси 3төн 2 бөлүгү сезим, мээрим, махабатка толгон. Антпесе биз азыр отурбайт элек. Түнкүсүн уйкусун бөлүп ким турат? Эгер мээнин 3төн 2 бөлүгү мээримге толбогондо, эркекке акыл, решение, чечим кабыл алууга эметилген бир эле нерсеси деги сезим болуп калган. Демек, аял менен эркектин ортосунда мусава, теңдик болбойт, бал адилеттүүлүк болот. Аялдын шартына жараша адилеттүүлүк, эркектин жарашына. Анан феминизмди койгула. Аныңарды койгула. Бисмилlah. Мына далил аял киши. Аял киши этикаф кадимгидей ороза кармайт, анан акыркы 10 күнүндө этикафка отурат, бирок өзүнүн үйүндө. Qala wal mar'atu ta'takifu fi masjidi baytiha. Өзүнүн үйүндөгү, бөлмөсүндөгү намаз үчүн даярдап койгон мечит бөлмөсүндө окуйт дейт. Мечит бөлмөсү деген атайын бир жерди намаз үчүн даярдап коет. Бул аял киши үчүн сунна болот. Бир эле этикафка эмес, жалпы. Үйдө окуган жакшыраак да аял кишиники. Анда суроо, эркек адам үйдөн бир бөлмөсүн намазга даярдап койсо болбойбу? Болот.
шариятта мутавалаттарда айтат, үйдөн бир жерде атайын намаз кылып даярдап койгон болот. Балким илгерки архитектурада үйдүн бир жерин михраб сыяктуу кылып салышкан. Кайсылары эмне үчүн михраб сыяктуу томпоюп чыгарышкан? Сырттан мусафир башка адам келатканда эч кимден сурабастан туруп кыбла кайсы тарапта экенин билиш керек болгон. Архитектура азыр өнүккөн да. Азыр эми туалеттин деле карабайт, кыблага карап атабы жокпу? Азыр эми заман башка да. Демек, мынакей архитектурага кызыккан, архитектура факультетине тапшырам деген адамдарга чоң келечекте кызмат эмгектери бар да алдыда. Демек, аял киши та'такифу этикафка отурат дейт, масжиди байт үйүндөгү атайын намаз үчүн даярдап койгон бөлмөсүнө. Аял үчүн, ар бир аял үчүн салон красаты шарт. Ошондой эле намаз үчүн дагы бир бөлмө шарт экен да, күйөөсү шарт түзүп бериш керек. Демек, үйдүн ичиндеги бир жайда дейт. Ва хуа масжиду байтиха. Аялдын үйдөгү мечити дегени ва хуал мавди'у аллади а'аддату лис-салати, намаз үчүн даярдап койгон жери атайын. Жай намазын коюп, башка коюп. Эми ушул жерде суроо пайда болот. Аял киши үйдө этикаф кылбастан мечитке, азыр абал кыйын болуп кетти го, бираз тажилдет, ковид деп, бирок заман тынчып калса, мечитке аял киши барып этикафка отурса болобу, болбойбу? Үйдө отуруш керек дедик го, үйүндө. Десе, мечитте этикафка отуруп койсо болот, бирок макру болот. Макру тахриманбы, танзиханбы? Танзихан. Хавашлар дейт, ахсантум танзихан. Яны мына жазып коюпмун. Лау фаалат. Мечитке барып этикафка аял киши отуруп койсо, фа макрухун танзихан. Нихая деген китеп бар бизде. Шархул Хидая атын жаттап алыңыздар. Имам Хусамуддин Сугнақи, кейбиреулер Сагнақи дейт. Азыр Казакстан бир область болот. Сагнақи ау Сугнақи. Ан-Нихая фи шархи ал-Хидая, эң чоң китептердин бири. Ошо Нихая китепте келет, яны макрух танзихан дейт. Бадайон санаат Имам Касан айтат, хилафул афдал дейт. Бул дегени, яны жеңилирээк макрух деген сөз. Бул кетти, шейхтерим. Ва юштарат фи хаққи, аял кишинин акысына милдет болот дейт. Эми аял киши этикафка отурганда шарттар эркектикиндейби? Ооба, эркек адамга кандай шарт кылынса, аял киши үйүндө этикафка отурат, бул ошол нерсе да шарт. Этикафка отурганда үйүнөн эркек адам жөндөн мечиттен чыгып кете албайт, бөөдө себепсиз. Аял киши да жанагы жерден чыгып кете албайт. Демек, күйөөсү же жакын туугандары бала чакасын алып ошого шарт түзүп бериш керек. Үйдүн ичинде мейли, бирок сыртка чыгып кете албайт дегендей да. Бирок кыргыздын аялдары, сахаба аялдарда көр турмуштун айынан байкуштар сабыр кылса, Кудайым акыретте көп аларга бейиш берет иншалла. Лианна ар-раджула муна уштарат фи хаққи, аял кишинин акысында дейт шарт кылынат, ма уштарат фи хаққи ар-раджули фил масжиди. Эркек адам үчүн мечитте кандай шарт талап кылынса, ошол шарттар дагы аял кишиден талап кылынат. Өкүмү бирдей эле. Не үчүн? Лианна ар-раджула ламма кана i'тикафуху фи мавди'i салатихи. Эркек адам демек мечиттеги намаз окуй турган, мечитте этикафка отура турган болсо, ва канат салатуха фи байти афдала, аял үчүн үйдө окуган жакшыраак. Ва буютухунна хайрун лахунна. Айша небиз радиаллаху таала анха айткан го. Азыр могул мечитке келип аткан аялдарды көргөндө пайгамбарыбыз тыймак дейт. Ошол заманда айтылган да. Болгон духусун сээп чыкса, күзгүдө жарым саат отуруп чыкса, онун кимдин шилекей аякпайт анан ого. Анан бирөөлөр бойдоктор барышы мүмкүн да, жөн эле ошо кыздарды көрүш үчүн барышы мүмкүн да, 5 маал намазга. Ошол себептен эми жума үчүн барып таалим сабак окуп турса жакшы, күйөөсү үйдөн шарт түзүп бербей, бирок аял киши үчүн үйдөн окуган жакшыраак экен да эми. Бир канча себептер болуп кетиши мүмкүн экен. Демек, аял кишинин үйдө окуганы жакшы болгон себептен дейт намазды жалпы. Кани i'тикафуга фихи фил байти афдала. Демек, үйдө да этикафка отурганы жакшыраак. Этикаф намаз үчүн дедик го. Намазды өздөштүрүү үчүн. Кала саллаллаху алейхи ва саллам, салатул мар'ати фи махдаиха. Махта үйүнүн босогосу тарап кире бериши. Үйүнүн кире бериши тарабындагы намаз окуганы дейт афдолу жакшыраак болот мин салат фи масжиди байтиха. Махтаха деген кечиресиздер, үйдүн босогосу эмес. Махта деген мындай үйдүн босогосу болот, анан мындай бир өзүнчө бөлмөсү. Жеке өзү мындай башка адамдар кире албай турган, жасана турган бөлмөсү да. Эми кыргызчасын тактап коебуз, муну жалпы ошо ички бөлмөсү деген сөз, мындай орой тил менен которгондо. Фи масжиди байтиха, үйүндөгү мечитке караганда да атат, жекече бир жерде окуганы жакшыраак дейт. Эми жат адамдын көзү түшпөй деп атат да.
Wa salatuka fi masjidi baytiha, namaz үчүн даярдап койгон жеринде окуганы жакшыраак, афдал мин салати фи сахни дариха, үйдүн так ортосунда окугандан көрөк. Аял киши канчалык көзгө көрүнбөй, эми бөтөн көзгө. Мындай, аял киши өзү ауратын мастура, бөтөн көздөргө түшпөгөнү жакшы да, ошо намазындагы жекечерээк жерде окуганы жакшыраак болот экен. Төр бөлмөсүндө. Анткени конок келип калат, башка болуп калат. Мисалы өзбек калкына ыраазымын. Биз ар бир элди улутка бөлбөйбүз да. Ар бир элдин жакшысы бар, жаманы бар, бирок ар бир элден ала турган пайдалардын бири, мындай өз көзүм менен көрүп калдым, түштүк жакка барганда, алар ошол үйүнүн коргонун, дубалын бийигирээк кылып согот экен. Ошондой каракем адатта. Эмнеге? Сыртта бөтөн адамдын көзү түшпөсүн, анан үй бүлөсү, бала чакасы кенен жүрсүн өзүнүн короосунда. Байкуш кыргызбайларды көбүбүз дубалыбыз ылдыйраак, анан аялдарыбыз да кысталып калат, бала чака да кенен ойнай албайт. Үй бүлөгө шарт түзүп бериш керек. Кыз киши күйөөгө чыкканга чейин үйдөн алчу нерсесин албаса, кыз киши, ата, эне кыз кишиге бул тарбиясы оор болот. Балагатка жетип күйөөгө чыкканга чейин үйдөн шарт түзүп, ушундай кылып бербесе, ал ээрчиме, ишенчек аял болуп калат келечекте. Бир эркек келип туура эмес сөздү айтып, бойфренддер I love you деп койсо сынып кала турган болуп калат да. Жанагы биз айтып аткан нерселер ошо сынып калбаганга шарт түзүп берет. Үйдө кенен жүрсүн, алчу беримди үйдөн алып алсын. Демек, ошол үйдүн аял киши үчүн үйдүн бир көрүнө тургандай жеринде, мындай босого тарабында окугандан көрөк, диги атайын оочо жер намазга даярдап койгон жеринде окуган жакшыраак дейт. Ва салатуга фи сахни дар, үйүнүн төрүндө окуганы дейт. Афдалу мин салати фи масжиди хайиха, жергиликтүү жакынкы мечиттен окуган жакшыраак дейт. Алыскы жерге барган жакшы эмес деп атат да баары бир. Зарылчылык болуп калса майла жок. Ва буютухунна хайрул лахунна, аялдар үчүн өз үйлөрү жакшыраак дейт. Демек, ал-аслу фил мар'ати исламда ал-вуқуру фил байт ва қарна фи буютикунна, үйүндө болуш керек, бала чакасын тарбиялап. Айтышат да көбү түшүнбөй муну. Баягы эле батыштын ураанын кармангандар үйгө ушинтип эркиндигин чектеп үйгө отургузуп коесуңар деп. Үйгө отургузуудагы максат кармоо, зарылчылык болбосо сыртта жүрбөй үйдө болуусунда максат эмне? Анын эң чоң иши бар. Эртеңки мамлекеттин келечеги болгон балдарды тарбиялоо бул чоң иш да бул. Эң чоң акы бере турган, сыйлык бере турган нерсе балдарды тарбиялоо. Япония мамлекети ошондой. Канчасы эле пособие эме төлөп берет. Биздин эртең келечекти эмет сактап атат деп. Үйдө эне балага убакыт ажыратып бөлбөсө тарбия бере албайт ал. Ошол убакыт ажыратып берүү үчүн гана үйдө отуруп атат. Анан зарылчылык болгондо анан чыгат деген сөз. Ошон үчүн үйдө намаз окуган жакшыраак дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям лау кунна я'лам, негер билсе дейт. Билсе деген жана бир канча сырлар бар да. Ва лау и'такафат, бирок ага карабай эле фил масжид, мечитке барып этикафка отурайын десе жаза. Жаза маал карахат танзихия да. Дурус болот. Эмнеге лужуду шароитиги, шарттары табылып атпайбы? Шарттары табылып атканы мечитте болуп атат, жанагындай жыныстык катнашка барбай атат, орозо тутуп атат дегендей. Бирок ва юкраху, жаза ва юкраху. Жаза дегенден юкрах келсе танзихан болот. Ихтиярда аджзаат ау юджзиу деген сига менен келсе тахримия болот көбүнчө. Этибар калып калыңыз. Лема равайнам хадисте келгендиги үчүн ва буютухунна хайрун лахунна. Намазга айтылып атат, анткени намаз менен этикафтын байланышы тыгыз. Кала ва ла яхруджу мин му'такифихи. Кечиресиздер, му'така фихи. Бул эркек адамга тиешелүү. Му'такаф исмул макан. Этикаф кылган жай мечит эме. Жамаат окула турган мечиттен чыкпайт дейт. Илля ли хаджатил инсани вал жумуати. Бул киши бул хаджат менен жуманы мисал келтирип атат. Мутаввалаттарда аны мындай деп айтат. Илля ли хаджатин шар'иятин ау таби'ия. Шар'ия жума болот. Шариаттагы үзүр себептен. Таби'ия кайсыл болуп атат? Хаджатил инсан, муктаждык үчүн. Бисмилlah. Биздин мо Дарул Файханын нускасында илля ли хаджатил инсан вал жумаати деп келди. Кээ нускада ау ал жума деп келет. Ау, кээ нускаларда ау деп келет. Себепсиз чыгып койсо бул бузулуп кетет. О атайын столдун үстүндө, партанын үстүндө койгон китеп, бул өтө мухим китеп. Ал-Манзумату фил хилафият дейт, Имам Najmuddin Абу Хафс ан-Насафи. Бизде 3 Насафи бар, эң чоң машхур. Ошонун экинчи Насафи да бул. 537 кайтыш болгон. Эң биринчи фикта ыр кылып токуп чыккан, анан Манзуматул хилаф, талаш тартыш. Ханафи мазхабда жазылган. 2666 байт жазган.
ким жаттаса аябай фикта мутамаккин бекен болот. 10 алымдын 10 талаш тартыштап келген. Биринчи имам Абу Ханифаныкы коулу, имам Аби Юсуфтуку, имам Мухаммадтыкы. Имам Абу Ханифа анан төртүнчү үчөөнүн тең бирге иттифак болгон сөздөрү. Анан бешинчиси имам Абу Ханифа Аби Юсуф менен бириккен жери, алтынчысы имам Абу Ханифа Мухаммад менен бириккен жери, жетинчиси имам Мухаммад Абу Ханифа менен анан имам Абу Ханифа менен эки сохбен, эки шакырт бириккен жери. Жетөө кеттиби? 8-чи имам Маликтики, 8-чи имам Зуфардыкы, 9-чу имам Малик, 10-чу имам Шафии. Ошондо 10 хилаф менен алып келген. Ошол китепте ولا يخرج من معتكفه إلا لحاجة الإنسان والجمعة мындай эки байттап келген. والاعتكاف بالخروج يفسد يقل أو يكثر حين يوجد وصيراه ساقط اعتبار حتى يكون أكثر النهار. Демек эмне деп атат? والاعتكاف يخرج بالخروج يفسد. Этикаф мечиттен себепсиз, зарылсыз чыгып кетүү менен яфсуду бузулуп калат дейт, жарабай калат. Бул кимдин? Имам Абу Ханифа рахман сөзү. Яқиллу бир канча вакытка 5 мүнөткө да чыгып кетеби, ау яксуру көп вакытка да чыгып кетеби. Шарт эмес. Ошон үчүн ваман хаража или гайру узрин саатан 5 мүнөткө чыкса да бузулуп калат. Хина южаду южадул хуруж. Айтор мечиттен эле себепсиз бир канча вакытка чыгып кетсе бузулуп калат. Ва сайяраху эки шакырт. Эки шакырт сайяраху сақито и'тибар. Жөн эле кыска вакытка чыгып коюуну ал өкө этибар калбайт. Качанкыга чейин бузулбайт дейт. Хатта якуна аксарон нахари. Көп вакыт чыгып кетмейинче. Түшүнүктүбү? Демек эки табиий же шариатта муктаждык үчүн чыгат дейт. Лима рават Аиша радhiyallahu анха хадисте келген. Жалпы чыкпаш керек дейм, жалпы биринчи азыр. Аннан набий саллаллаху алейхи ва саллам ма кана яхруджу мин му'такафихи. Этикаф кылган жайынан жөндөн жөн чыкпайт эле, бир гана илля ли хажатил инсан, муктаждык үчүн деп атат. Анан ли хажатил инсан деген экинчисин тыйып айтпа, шариаттагы муктаждыкчы. Ал мукаррарда. Вал хажату инсандын муктаждыгы деген баул, ажатканага чыгат, мечиттин ичинде кылынбайт да. Ал гаиб оор нерсе үчүн, ал гуслу жанабет, ова жунуптук үчүн чыкса болот. Жунуптук үчүн чыкса болот. Мечитте жууnuш өзгөчө азыр ковидте жууна турган жерлер бекилип калышы мүмкүн. Ошондо бир жерге барып, бирок жуунуп, гусулдугунан тазаланып кайра келиш керек болот. Эми түшүрүк көп калат, башка болот да бул. Вали аннаху ла будда мин вуқуиха, ла будда мин вуқу тилкал хажат. Адам болгондо эми муктаждык болот. Туурабы? Ооба. Муктаждык болот адам болгондон кийин милдет түрдө. Вала юмкину кадауха фил масжид. Жогорку иштердин бардыгын мечиттин ичинде кыла албайт. Идан факана мустаснан дарурatan. Мин бабы дарура буларга уруксат бериш керек болот. Демек чыгып кетсе бузулат деген үзүрсүз чыгып кетсе. Ваммал жумату бул шариаттагы муктаждык, жума үчүн. Ал мечитте 5 маал намаз өтөлөт, бирок жума жок экен. Фала аннаха мин ахаммил хаваижи. Муктаждыктардын муктаждыгы жума күн болот дейт. Элестетсеңиз, хутбалар айтылат го, хаджул масакин, ажыга бара албаган мискин бейбечаранын ажылык сообу эмеде да, жумада. Жума ушунчалык чоң майрам. Шейх Саид Багдаш хафизахуллах айтат, кээ бир хадистерде келген жума а'заму минал идейн, эки айттан да азам деп айтылган хадистер бар. Манчалык болол, бирок ошондой айтылган бул жума күнү касиет чоң. Мунун бардыгы жанагы бирөөлөр сүйлөп атпайбы өзбек тилинде, кайсы тилинде жума күнү куттуктаса болбойт, бидат болот, жумагыз морин албал, сакитул и'тибар ал сөз. Айттан чоң майрам болуп атса, ва кулу линнаси хусна, адамдарга жакшы сүйлөгүлө деп атат, ва заккирхум би айямилла, Кудай Тааланын ыйык күндөрүн эскерт айт деп атат. Мусулманчылыкка бир пайда бере турган сөз да. Анан эле акылдарына вирус кирип кетип эле диги болбойт, бул харам, ди харам, адал нерсе бар монда. Адам жашай албай кетет да. Шейх Али Жума Хикаятул Ирхаб деген китеби бар. Бу терроризм каяктан чыгат деген. Ошондо ал киши эсептеп чыгып 22 адашып кеткен фиркалар бар дейт. Түбү эмнеге алып барат десе, исламды туура эмес түшүнүп, туура чала сабатсыз окугандык, бул арам, диги болбойт деп отуруп, адам сыгылып, өзүн бурчка такап, ушундай жыйынтыкка, корорго, натыйжага келет. Бул ааламдан эртерээк өлсөм мен рахатка дегенге келип калат анда. Түшүнүңүзбү? Ошон үчүн ал жардырат өзүн анан барып. Андай жардыруу максат болгондо анда эмнеге келдик бул дүйнөгө анда? Анда эмнеге үйлөнөбүз? Анда эмнеге балалуу болобуз? Анда үйлөнбөй эле коюш керек да анда. Туурабы? Баланы машакат кылып жок.
Аллах Таала бул дүйнөгө жаратты, чоң максат жер үстүн гүлдөтүү үчүн. Бул дүйнөгө келдикпи, өмүрдү сактап калыш милдет болот. Арамдын өзүнүн чеги бар, адалдын өзүнүн чеги бар. Холаса сөздү көп айтпай жума күнү менен куттуктаса болот. Куттуктабагандар куттуктабай эле койсун, эми бир нерсе кем калбайт. Демократия. Эми биз кыйнабайбыз да. Куттуктабайсыңбы? Маши, кечиресиз. Биз ушундай куттуктагыбыз келе берет экен. Ва аммал жумату жума күнүчү фаланнаха мин ахаммил хаваижи фаланнаха мин ахаммил хаваижи. Чоң муктаждыктардын көч башында турат дейт. Анткени мунун фадаилдери чоң. Кабыл кыла турган күн бар, чоң майрамда. Вала будда мин вукуиха жума күн сөзсүз болуш керек, кыяматка эмеле болуп калбаса. Демек аны үчүн уруксат бериш керек. Бул бир. Экинчиси вали анна ли'тикафа тaqarrubun ila Аллахи таала. Этикафка эмне үчүн отурат? Аллах таалага жакындайт. Кантип бетаркел маас күнөөлөрдү таштап. Туурабы? Ва таркул жумаати маасиятна. Жумага барбай коюу чоң күнөө. Хашиятут тахтави де келет. Жуманы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадисин баягы түшүндүрүп берет да. Кимде ким жуманы себепсиз 3 жолу таштаса, юхтаму ау ютбау ала qalbi. Хадистердин мааниси эми жүрөгүнө мөөр басылат дейт. Анан Аллама Тахтави Маракул Фалахка берген хашиясында айтат. Жүрөгүнө хатамаллаху ала кулубихим деп келет го аяттарда дагы. Кудай таалам кафирлардын, мунафыктардын жүрөгүнө кайрын мөөр басып койгон деп. Мөөр басып койгон дегендин мааниси ла хадал qalb ла юриду хайран мутлакан. Мөөр басылган жүрөк жакшылыкты каалабай калган жүрөк болот экен да. Яны бузулуп калган жүрөк деген сөз. Адам кейде күнөөкөр болсо, мисалы биз билебиз, мас адам Кыргызстанда, мас башка бирок Куран келатса, өзүн күнөөкөр сезип айланып өтүп, бир өзүнүн күнөөсүн сезет да, демек бул адамдын оңолууга шансы бар деген сөз. Жүрөгүндө өкүнүп атат ошо кылып аткан нерсесин. Жүрөгүнө мөөр басып калуу деген ал уялбайт экен да. Уяты жок, эч жакшылык каалоо. 3 жолу катар-катарынан таштаса жүрөгүнө хотун басылат деген хадистер бар. Ушунчалык чоң күнөө да бул. Ва таркул жумаати маасиятун фаюнафихи демек этикафка каршы келет. Фаюнафи ал-и'тикафа. Демек жума үчүн барыш керек. Ва яхруджу бирок канчалык чыгат? Кадра ма юмкинуху адау суннати qaблаха. Бизде 4 рекет сүннет алдын, анан кийин окулат. 4 мешитке барып 4 рекет сүннет окуй алганчалык убакытка чыгыш керек деп атат. Парзын эметип калбайчы. Ошончолук алдын чыкса болот. Ад-дарура туқаддару би qadriha. Ва qila Gebir сыйгату тад'ифте, gebir кавылда, Ханафи мазхабда. Qadra 6 ракаат дейт, 6 рекет. 4 рекет жуман сүннет, 2 рекет тахиятул масжидда. Кыргыздар үчүн 6 деген 4 деген бирдей эле биз тезирээк эле окуп таштайбыз. Суна биз арабтарга караганда тезирээк окуйбуз да. Ошон үчүн бизге бирдей эле экенин убаксы. Яни бул дегени тахиятул масжиди айдан дейт. 4кө 2ни кошобуз, ошо мечиттин акысы. Ва юсалли ба'даха жумадан кийин анан арбаган ау ситтан жанагындай эле. 4 рекет окуйт, 2 рекет бир нафил намаз деме. Кажатпы, башкабы. Ошондо этикафтан жума окулбаса бул мечитте жума окула турган жерге жумадан алдыңкы сүннөт, жумадан кийинки сүннөттү окуп анан келет экен. Башкага улантып кетсе болбойт. Валау атала ал-мукса ай фил масжид ахир. Жума окула турган мечитте көбүрөөк туруп калса жаза болот дейт. Бирок макру танзихан болот да. Анткени этикаф кылган мечит эмес да, бул жума үчүн мечит. Өтө такыбачылык армап кетип, намаздан зикирди чалып, тесбилерди чалып, ясинди окуп кеткен болсо мейлеми дейт экен. Илла бирок аннал аула аннал ахсана, аннал афдала, мустахаб эң жакшысы ал-ауди ила му'такафи, биринчи мечитине кайтканы жакшы дейт. لأنه عقده فيه لأنه عقد الاعتكاف فيه في هذا المسجد. اعتكافن ошол мечитте байладыго дейт. Ошол мечитке бекиттиго. فلا يؤديه في موضعين, эки жерде көбүрөөк отуруп калбасын деп атат да. Кала эми жанагы талаш тартыш келди. والاعتكاف بالخروج يفسد. Бул иттифакын. Бирок имамда яқиллу аз убакытка чыкса дагы ау яксуру хина яхруджу. Көпкө чыкса мин бабын аз убакытка чыкса да бузулат. Ва сайяраху сaqit i'tibari hatta yakuna akthar an-nahari. Sahibeyndeki. İmam Abu Hanife rahimahullah taqı fa in kharaja li ghayri uzrin sa'atan ay lugawiyya. Bir qancha vaqtqa деле үзүрсүз чыгып кетсе. Телефон келип калыптыр деп анан бойдок бала экен, сүйлөшкөн кызы чалып калган экен эми. Акырын сыр көрбөй чыгып сүйлөшүп келейин деп чыгып кетсе, анда этикаф бузулуп калат деген сөз.
Fa in kharaja li ghayri uzrin sa'atan bir qancha vaqtga sebepsiz chiqib ketsa fasada buziladi deydi. Ya'ni fasada i'tikafuhu. Qayra başdan başlash kerak bo'ladi. Ne uchun? Li wujudil munafi. Munafi lil i'tikaf. I'tikafga qarshi kelgan narsa topilib atganda uchun. Va huval khurujda. Wa qala Abu Yusuf wa Muhammadur rahimahumallah. Imam Abu Yusuf Muhammad aytadi ekan, la yafsudu hatta yakuna, ya'ni yakuna al khurujuda etikafdan chiqusi aksaron nahar ko'p vaqtga chiqib ketmayincha. 1 soat 2 soat hech narsa emas deydigan bu kishilar. I'tibaron qiyasan, ya'ni akhzan bil aksari, ko'p vaqt chiqsa o'shaga hukm beriladi. Azga yamal uzr uchun chiqadi. Ol bayqish chiqib suylashib atqani bir jol suylashib atib turib bala qochib ketpesin, boshqa bo'lsin, ertaroq Xudo jo'natdi deyish uchun chiqishi mumkin masalan. Daha boshqa narsa uchun chiqishi mumkin degan deydi bu masala. Albatta buni bari tamasha, charchaganda charchovni keltirish uchun. Hem jashooda misollar o'shondayda. Biri zaril masalasini chechish kerak bo'lib qoladi, uy-bilasida bir narsa dayandash kerak bo'lib qoladi. Hanin bar mishda suylay olmaydi-da. Hemi va yakunu akluhu, tamaq jegani va shurbuhu, ichgani susunduqtardi va bay'u savdo satiq qilgani va shirohu satib alusi va zavajuhu uylanusi va raj'atuhu ayolina talaq berib qo'ysa qaytarusi talaqin qayra bil masjidi mesjidning ichida bo'ladi deydi. Akl bilan shurb tushunukdi. Biroq adevi bilan mesjidning ichidan kafexana qilib yebesin. Atetik bay' shiro zavaj raj'a degandirchi ko'ngil buringizlar. Hazihil arba'a al muradu biha al aqdu faqat. Kelishim tuzuv g'ana bu. Savdoni g'ana buchib qo'yib mesjidning ichida o'tirib. Bu zarilchilik. Je savdoni satib oluvni g'ana, je uylanuvni g'ana jo'nele anan roja talaq berib qo'ysa talaqni qaytaruvni men qaytardim deb roja talaqdachi. Biroq hukmdor emas, dunal asar. Oshol yerga ana savdoni qilib ona zatlarni bar mesjidda turib tursin, ras bo'lmadi u bekor mesjidda deb ona kirgizib olib, ayolni o'sha yerga turg'izib qo'yib, bularning bardig'i bo'lmaydi. Jo'nele laqd lal asar ahkam. Hukmdan keyingi bor qo'y, al narsa emasda. Hozir emi bu ilgari aytilib qolgan masala, hozir Xudoga shukr. Buni da vaqtdan foydalanib aytib ketishimiz kerak. Har bir yerdan yaxshi narsasini olish kerak. Qirg'izistondagi, Qozog'iston, O'rta Osiyo shunday bo'lish kerak. Misol arablarni qarasangizlar, uylanuv masalasin, anan madaniyat sentrlari mesjidga tutashgan imarada bo'ladi. Mesjidning imarasi biroq o'zincha kire turgan yeri. Madaniyat sentri shu yoqda. Inglizcha kurs, fransuz tilinde, ingliz tilinde turistler girip qalsa islomni barliqlarini o'sha madaniyat sentri ochib qo'ygan. Yosh bolalar kelsa so'rovlarga javob bera turgan qilib, uylana turgan yer shunday qilib so'ni qilib ochib qo'yganda. Misolida o'shanda mesjidning adevi saqlanadi, mesjidning janында bo'lib o'tadi. Xudoning uyida degansiz. O'shunday qilib qo'ygan yaxshi emi hozirgi zamonda. Anan dag'ir bu qo'shimcha bunaqay misol o'g'ri ko'p boshqa bo'lib ketdi, o'likni juy turgan masalasindagi mesjidning bir bunday burchuna qo'yib qo'ysa yaxshanda. Gördünüzler mi? Demek arxitektorlarning mo'yinidagi eme o'ta cho'ng. Bular cho'ng ebege salım qo'shsa bo'ladi. So'rov kelib o'tpaymi? Yoshlarga qanday kesib emetetelengiz debchi. O'shon bir arxitektura. Meyli mayana boshqa bo'lsin, biroq kelechagi bor kesibda bu. O'lbey turgan kesib. Bismillah. Demek bularning bardigi ko'ngil buringiz aqd, kelishim tuzuv uchun g'ana. Nega bularga ruxsat berilib atadi? Li'annahu yahtaju ila hadhihi al-ashghal. Jo'g'orqi zarilchiliklarga muhtoj deydi. To'g'rimi? Bundan nemden tushunsak bo'ladi? Birotolo dindar deb sebepni qaytarib inkarshik, yaqinshik bo'lib ketmish kerak degan so'z. Mesjidda o'tirib bu narsalar jashovni muhtojligi bo'lib Xudoyim ruxsat berib atsa, balans o'rtadagi balansni qarmab ketish kerak. Anan birov taqvo bo'lib baylig'in barini Xudoy yo'lida chachib ertang qiynalib qolmasin-da, aqldulik bilan. Va yumkinu qada'uha bu narsalar demi fil masjidi mesjidda jo'g'irqa atalingan uzrlarni mesjidda atqarsa bo'ladi deydi. Va li'annahu sallallohu alayhi vasallam lam yakul lahu ma'wan illa al-masjidu. Mesjiddan boshqa qalqalay turgan etikafda bunday etikafda o'tkara turgan yeri bo'lgan emas deyapti. Va kana ya'kulu va yashrabu va yatahaddasu. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tamag'ashin jeb, suylashib, yaxshi so'zlarni aytadilar. Val bay' va shira'u hadis, nem savdo satiq so'zda. So'z degandan bildingiz, demak murod bihil aqdda. İcab qabulda. Bizde ereje var, jattash kerak. O'tdim bu ustozlardan alingan ereje. Al-uqud al-faz. Jatta olamiz buni. Demek, faman qadara ala talaffuz kitaba ishara qilib qo'ysa o'tmaydi. O'zgacha bizning Hanafi mazhabda. Al-uqudu al-faz. Savdo satiq jalpi uqud aqd. Bu al-faz lafz bilan bo'ladi. Endigi lafz yurakdagi tarodi, rahatchilikdan belgisi, o'kuli bo'ladi-da bu. Innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ila al-lisanu ala al-fuadi dalila.
Бул жүрөктөгү ыраазычылык же нараазычылыкка далил болгон себептен ал окут ал фарз болот. Peygamber mına vel bey' ve şira hadisin deydi. Lakin birok yukrahu huduru sila'i el mescide. Yukrahu tahriman de meçitin adayın layıksız bolup bolat. Alar roçi tahriman. Soda satın alып kelip algany bolboyt. Emnege lima fihi min şaglil mescidi bihi. Meçitти namaz okuçu etikaftarga emes, dünyanın buyumlarına tolturup koyup atat deydi da. Qala жаңы masala ve yukrahu lahu lil mu'takifi as-samtu. Samt. Unçukpay oturup alуусу makruh bolat deydi. Эми муну кантип түшүнсөк болот самут деген. Эми ашыкча эле туура эмес сөздөрдү сүйлөгөндөн көрө унчукпай отуруу жакшы болот. Бул жерде юкраху лаху самту жакшылап түшүш керек. Ай ан яра самта ибадатан машруа. Унчукпай этикаф кармоону ибадат деп ойлоп калса, ошол ою, ошол иши туура эмес деген сөз. Анан бирок сүйлөйүн десе жакшы, оозунан сөз чыкпаса, ал адам унчукпай отурган жакшы анда. İmam Abi Yusuf rahimehullah сабак өтөт да. Сабак өткөндө анан бир адам болгон экен. Анан бир адам такыр сабагын унчукпайт экен. Аябай ыраазы болуп анан бир күнү сабагын токтотуп, "Жой, кое тургулачы, силер эле сүйлөй бербей. Могу дагы сүйлөсүнчү, канча сабактан бери отурат, сүйлөткөн экен, жакшы сүйлөй албайт экен да. Бир сөз менен бардык мажып бузуп коюп турган айткан экен. Дурус эле экен сүйлөбөгөнүң, сен сүйлөбөй эле жүр деген экен да. Ооз ачпа деп. Демек, эгер сүйлөй албаса ал адам үчүн сомут. Демек, мунун максатын түшүнүш керек. Аны ибадат деп ойлоп калбастан, анткени ал отпарас мажусилердики. Алар сүйлөй ораза тутат. Li'annahu imnige li'anna samta min fi'lil majus. Anan dalil hadiste gelet go sahih hadis. Men kana yu'minu billahi wal yawmil akhir birinchi falyasmut dedibi je falyaqul khayran dedibi. Hatta hadiste birinchi falyaqul khayran жакшы сүйлөсүн. Көрдүңүзбү? Жакшы сүйлө. Анткени сөздүн таасири бар экен. Азыр мына муну изилдеп чыгышты. Адам сүйлөйт го, абада сакталып калат. Анан адам мисалы мен сүйлөп атам, менин сүйлөгөн сөзүм түз эле кайра менин мээме барып такалат экен да. Эгер мен жакшы сөз сүйлөсөм, мээме барып информация топтолот, жанагы 5 бөлүк, 6 бөлүктүн бирине. Анан жакшы сөз болсо, адамга ырахат тартууланат экен, эс алат. Сөгүнүп, Кудай сактасын эми. Пендечилик кылып, тартышып, туура эмес сөздөр сүйлөсөм, өзүмдүн мээмди өзүм уулап, ал ууланган мээ аркылуу денеге анан рак оорусуна алып келген нерсе ошол. Демек, оозуна ээ боло албаган адам өзүн рак оорусуна чалдыктырган адам деген сөз. Муну түбү Куранда баяндалган. Кайсы? Ва кулу линнаси хусна. Жакшы сүйлөсө, адам өзүнүн ден соолугуна кам көргөн болот экен да, бирөөгө эмес. Ва юкраху лаху самт li'annahu min fi'lil majus. Отпарастардын кыймыл аракети ушундай экен, majустар. Унчукпай ибадат кылышат экен да. Ва кат нахан набий саллаллаху алейхи ва саллам ан яумис самти. Чубакта сон айтат го, бирөө такыбачылыкты кабагын унтуп кар жаадыртып, унчукпай эле серьезный болуп калганды такыбачылык жөө. Ал андай да керек убагы-убагын, бирок мындай маанайды көтөрүп жүргөндө жакшыраак да. Ооба. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам унчук такыр сүйлөбөй, жакшы сөздү да сүйлөбөй, ораза тутуудан тыйган дейт, Демек ал этикафка да тиешерси бар. Qala wa la yatakallamu illa bi khairin. Бирок сүйлөйт десе, сүйлөй бербестен жакшы нерселерди сүйлөсүн дейт. Li'annahu emnege li'annahu damir samtqa кетип атат. Li'annahu yukrahu zalika li ghayril mu'takifi. Жаман сөздү сүйлөө же унчукпай коюу, жаман сөздү сүйлөө этикафтан башка адамга деле макруh болот да, туурабы? Мешиттен башка жерде деле. Fal mu'takifu fil masjid awla. Демек мешиттеги адам ал мин бабын awla жакшы сүйлөш керек, же болбосо анан унчукпаш керек. Qala wa yahrum alayha lil mu'takifil wat'u. Этикафта отурган адам үчүн жыныстык катнашка барганы болбойт дейт жубайына. Же болбосо астын сызып коюңуздар wa dawa'ihi. Muqaddimatul wat. Ватиге алып бара турган алгачкы кадамдарды кылуусу дагы болбойт, оразасы бузулуп калат. Жыныстык катнашка алып бара турган мукаддима кириш сөздөр дегени өп коюу, кучактап коюу дегендей да. Ошо алып бара турган нерсе. لقوله تعالى ولا تباشروهن أي لا تجامعوهن مباشرة. Жима кылбагыла дейт. Ва антум акифуна фил масажиди, мечитте отурганда. Анан тубашир мубашара жимака дагы жиматтын мукаддимасына да кетет да бул. Мубашара фахша деп келет го. Аялын жөн эле кармап коюу да болот. Демек ошончо күн этикафка отурганда адам аябай такыбачылык өмүр кечириш керек деген сөз да. Анан ушул жерден караңыз, ислам канчалык таза акыйкат дин. Бул жерде семейная психология дагы бар да. Дайым эле бирге жүрө берсе, бири-биринен тажап калат экен адам баласы.
жанагындай жахилдердин сөзү бар го, манты жей берсең тажасың деп. Ол жахилдердин сөзү дейми? Имандуу сафтуу адам тажабайт. Бирок ал мал менен арасында бир аз экөө кичине бөлүнүп турганы жакшы. Бул төркүнүнө барып, же болбосо бир аялын өзүнүн жакшы аралаша турган, бузбай турган подружкалары менен бир чыгарып коюш керек. Бул өзүнчө эс алыш керек, балдарынын достору менен жакшынакай. Ошондо бул экөө кичине кадырына жетет. Этикафтын дагы максаттарынын бири, биз буга чейин айттык, адам туруктуулукка үйрөнөт, мына хуласа жыйынтык катары муну бирөөлөр жазып алсын да, кийин көрүп аткан адамдар. Орозонун этикафтан алына турган сабак туруктуулук, намазга камылга көрүү, намазды мындай бир намазга жакшы баа берүү, анан үй бүлөнүн кадырын билүү. Кочактап коюш, өп коюш дагы арам болбой атса, демек бул ошончолук аялынын кадырын билип атат деген сөз. Аял киши этикафка отурса, күйөөнүн кадырын билип атат деген сөз. Факанатил диги аяттан чыгып атат. Факанатил мубашарату, аялын кучактап коюу, шахват менен, жөн эле шахват менен кучактап коюу, мин махзурат, мин мухаррамат ал-и'тикаф. Этикафка арам болуп эсептелген, этикафта тыйылган иштердин катарына кошулат дейт. Фа натижада фа яхрумул вату. Вати арам болот, жыныстык катнашка баруу. Ва када даваихи, ватиге алып бара турган нерсе да арам болот. Демек, ушунусу менен этикаф орозодон айырмаланып турат. Орозодо жима харам болот, бирок өп кой, кучактап кой арамбы? Арам болбойт, макру болот. Макру болгону дагы диги жимак алып бара турган болсо. Жимак алып барбай турган өбү, каарыган аксакалдар, башлар арам болбойт, макру да болбойт. Ушул жерден айырмаланат, анткени этикаф өтө кылда тамал экен. Вакада даваихи дейт. Ва хуа ламсу. Ошо ватиге алып бара турган. Вати деген эми кыргызча, арабча эле айтып атканым, аял менен эркектин ортосундагы эми карым катнаш да бул. Ошол ватиге алып бара турган нерсе дагы дейт. Ва хуа ламс, кучактап коюу, вал кублат өп коюу, вал мубашарат янал фахиша. Кийими жок жылаңач, ошо шахваттар менен кармануу деген сөз. Кама фил хадж, ажылыкта да бул нерсе арам болот. Анткени ал иш башталып кетиши мүмкүн, башка болушунда өтө этият болуш керек болот да. Би хилафис сауми, бирок орозодо даваил вати бул арам болбойт. Бул макру болот эгер улантып кое турган болсо. Эмнеге? Лианна лимсака рукнуху рукнус саум. Имсак орозодо тыйылуу бул рукун болот. Туурабы? Фала ятаадда иля даваи. Жима иле арам болот. Жимаатка алып бара турган нерсеге өтпөйт деп атат. Тиечеси жок анын. Орозо анткени буларга саналуу күндөр экен. Орозо бир айда 29 жыл. Бир ай бойы аялын кучактап койсоң, ойлоп калышың да, эмне болуп кетти депчи. Аял зат ошондой да кызганчак болот анан. Эми кызганчак болгону бул өзү сүйүнүш керек, бул сүйгөндүн белгиси да. Эми көңүлү калып калбасын деген сөз. Исламда өзү чоң шейхтердин ошолордун бири шейх Шаннар, Абдусалам Шаннар, Алла разы болсун. Сабагында көп балдар ушул осиятын айтат да, бул жубайыңар, адал никеңердеги аялыңар. Алардын кулагын сүйүнтө турган романтикалык жакшы сөздөрдү айтуудан уялбагыла. Бизде эркекмин, жок, эркек мындай болуш керек дей берет го. Бул жакшылап билип алыш керек муну. Эркек адам никесиндеги аялдын кулагын жакшы сөздөр менен, адал да бул. Толтурбаса, башка бирөөлөр толтуруп кетиш ыктымалы бар да. Аялдын көңүлү ушундай майяла болот. Нафсисин толтуруп, эркек адам жакшы сөздөрүн айтып туруш керек. Тескеринче үйлөнгөнгө чейин айтат, биздики кыргыздардыкы ушундай. Муну эми туура түшүш керек, жамандап атат эмес. Ачуу акыйкат ушундай. Үйлөнгөнгө чейин баардыгын алып бергенге даяр болот, анан үйлөнүп бир аз жеттим дегенден көңүлү ток болуп калат да, анан башка никесинде жокторго сөздөрдү айта баштайт да. Ал бизде хикмат бар, шариатта эреже бар. Лейса минал хикмати идаатул мавжуд фи талабил мафкуд. Колдо жок нерсени издейм деп, колдо бар нерседен айырып калбаш керек. Экинчи аялды алам деп, биринчи аялдан ажырап атса, ал жакшы эмес да ал. Түшүндүңүздөрбү? Ошон үчүн адал никесинде аялын күндө айтып туруш керек жакшы сөзүн. Гүл сыяктуу экен да аял заты. Жакшы сөз айткан сайын кулп уруп өзүнө келип турат экен да. Кала фа ин жама алейлан, түнкүсүн жима кылып кошулуп койду дейт. Түнкүсүн. Орозодо түнкүсүн башка маселе. Аунахаран же күндүзгү күнү. Амидан атайлап, аунасиян орозодон айырмалансын. Орозодо унутуп калып кошулса этибарга алынбайт го, бузулбайт. Эстеген убакыттан баштап токтош керек. Унутуп калып деле бул карым катнашка барып койсо, батала ай этикаф бузулуп калат. Ажылык менен этикаф өтө мындай нерсе экен. Эмнеге? Лима байянна хадисте келгендей, аннаху мин махзуратиги, аннал жима мин махзуратил и'тикаф. Этикафка арам болгон нерселердин бири. Фаюфсидуху, демек жима этикафты бузуп коет, кал ихрам.
ихрам сыяктуу эле дейт. Ажылыкта жүргөн ихрам. Ажылыкта ихрамды кийип жыма кылып койсо бузулуп калат го. Жана белгилүү бир чач алдырган мөөнөткөнгө чейинчи. Кан чыгарып чач алдырганга чейин. Ва када ошондой эле када деген яфсут бузулуп калат. Ида анзала би кублат нөөп туруп түшүрүп койсо. Орозодо андай бузбайт эле да, орозодо өзүнүн шарттары бар. Өөп туруп чыгарып койсо да берки адам бузулуп калат. А уламаса же кармап туруп дагы инзал кылып уругун түшүрсө. Эмне үчүн? Ли вужуди ма'нал жима. Эми жима кошулуунун толук сүрөтү болбосо да накы сүрөтү чыгып атат дейт. Эми инзал болуп атат да. Этикафта өтө сак болуш керек экен. Эми адам пикирин тыйыш керек да, андай учурда эми Кудай үчүн өзүн байлап туруш керек, көңүлүн ток кылып, тобокел кылып. Вамман нисан эми унтуп калып кошулуп койсо дагы эмеси бузулуп атат го этикаф. Эмне үчүн? Фали аннал халата музаккиратун. Халатал и'тикаф. Этикафтын абалы муну эскертип турат. Туурабы? Мечитте, барды этикафта отурат, унтуп калуу бул мүмкүн эмес деп атат да. А орозодо ал андай кыйын, унтуп калат адам. Көп убакыт болгондо. Фала ю'зару унтуп калып мындай мамилеге барып койгон үзүргө өтпөйт. Мин нисан унтуп калгандыгы кал хач ажылыкта. Ажылыкта адамды эскертип турат. Караса эле ихрам. Кабада жүрөт, туурабы? Бихилафи сawmi орозодо бөлөк. Ланна халат сом гойру музаккир. Ал эскертпейт, ал унтуп калат адам. Кала жаңы маселеме. Ва ман аужаба ала нафсихи i'tikaf ayyamin. Кудайым элим жеримде тынчтык болсун, тынчтык болуп жакшынакай чечилсе 10 күн этикафка отурам деди. 10 күн эле деди. Лазиматху билаялихи. 10 түнү да кошулат дейт. Күндүз күнү мешитте болуп түнү үйүнө кетип калбайт экен да. Түнү менен кошо болуш керек экен, мутатабиаттан анан бөлбөш керек экен. 10 күн дегенде катарма катар. Неге? Ланна зикра жам'ин мин ал-айями көпчүлүк формасы менен бир канча күн деген янтазиму деген сөз янтабиqu өтөт дейт. Ма би изаиха мин ал-лаяли. Ма би изаил айями мин ал-лаяли. 10 күн десе 10 күндүн тушундагы түндөрдү да кантып алат деген сөз бул. Кама фи кыссати Закария алейхиссалам. Курандан эми шахид келтирип атат да. Закария пайгамбардын окуясында келгендей. Кама калаллаху таала саласата айямин. 3 күн деди, ага түн да кирип кетет. Ва кала саласаил лаялин деп келди, көрдүңүзбү? 3 күн 3 түн. Вал кыссату вахидатун. Бирөөндө 3 күн, бирөөндө 3 түн деп атат, бирок бир окуяга айтылып атат. Ва юқалу ма раайтука мунзу айямин дейт. Бир канча күндөн бери сизди көрө элекмин деп айтат. Ва юридул лаялия айдан. Бул эми урф ушундай экен да. Түн да кирип кетет. Анан мабах лугавий бул эми. Тил маселе, анан урп адат маселеси. 10 күн дегенде күндө айтканда түн кирет. Ал артынанчы этикафка туруу дегенчи. Вамма татабу улап кетүү 10 күндө бири-бирине. Казакча айтканда жалгастырып кетүү. Эмне үчүн? Фа иннал и'тикафа ясаху лейлан ва нахар. Көрдүңүзбү? Орозону саумул усол болбойт. Анткени күндүзгү күн гана орозого жарайт, түнкүсүн ал болбойт тутканга. Демек бул күндүзгү күн этикафка жарагандай эле түнкүсүн дагы этикафка жарай берет дейт. Факана ал-аслу фихи демек фил и'тикаф му'дамир. Этикафта ал-асл ал-қаида. Мундагы өкүм ат-татабу артынан ээрчип кетиш керек. Кама фил аймани вал ижарат. Ямин маселеси ошондой. 3 күн бир нерсени кылып берем деп антитсе түн да кирип кетет. Вал ижарат, ижара көрөк алуучу, ижара калуу. Бул да ошондой. Мисалы, могул үйдү биз 1 жыл калсак, 1 жылдын күнү эле эмес түнү да кирет да. Күндүз жашап түнү көбүрөөк куташ болобуз да кайра. Күндүз сыртта эле сабакта жүрөсүң да. Ижара да ошондой экен да, түнү да кирип кетет дейт. Бихилафи сауми. Бихилафи сауми орозо бөлөк дейт. Орозодо күндүзгү күнгө түн кирбейт. Иза алтазама айяман дейт. Иза алтазама деген иза назара деп коюңуз. Же болсо кодода бир канча күн жана нафилдин казасын тутуп берем деп же өзүнө милдет кылып алса, иза алтазама айяман 10 күн орозо кармайм десе, түн кирбейт. Хайсу ла ялзаму. Анткени түнкү убакыт орозонун убактысы эмес. Ол ооз ача турган убакыт. Ла ялзаму татабу. Ланна ал-асла ланна ал-қаидата фихи фи саум ат-тафриq. Күн менен түндү бөлүп берүү болот. Түнгө чейин гана кармалат, түндө ооз ачат. Ланна ал-лейла лейса махаллан маканан лис-саум. Орозо үчүн жарабайт ал. Фала ялзаму илля ан яшритаху. Түн кирбейт, өзү ачык нас сорахатан нас айтмайынча, түнү дагы тутам демейинче. 10 күн саумул усол кылайын демейинче. Бирок эми бул манхиян да жаман бул. Андай кылбаш керек. Эми жогорку маселени улап атабыз. Бирок 10 күн тутам деди, бирок валау наван нахара хассатан. 10 күндүздө эле максат кылдым деп айтса, суддиqa ай qaдаан. Казынын астында да ишенилет деп атат.
Эми диянаттан Кудайдын астында Кудай ниет билип турат. Казынын астына барып күндүзгө эле убакыт десе, эч ким аны мажбурлай албайт экен да. Ишенебиз деп атат Кудаан. Күндүзгү күндө эле максат кылдым десе. Неге? Ли аннаху нава хакыйката. Ушул жерге жазып коюңуздар, мухтамала деп. Анткени бул 10 күндө этикафка отурам, 10 күндө. Күндүзгү гана күн дегенде хакыйката мухтамала каламихи. Сөзү ошол ниет кылган нерсесинен дал келип атат дейт. Хакыйката каламихи. Туурабы? 10 күн дегенде күн деп күндүзгү күн айтылып атпайбы? Ли аннал яума ибаратан баяди нахар. Түн караңгычылык киргенге чейин эмес, күндүзгү вакытка нахар деп айтылат. Демек хакыйкатул калам бул усулда келет бул. Кала ва ялзаму яни яжибу бишру'a. Түшүнүктүбү? Муну жазып коюңуздар айфин навафил деп. Буга чейинки милдет болгон этикафты өттүк. Эми нафил этикаф. Бирөө нафил этикаф кармайм деп койсо, ошо менен этикафка киришсе хоссатан ала каул Аби Ханифа. Имам Абу Ханифа рахимахуллах колу боюнча бир күн дедик го. Бир күн нафил кылам десе, ошол милдет болуп калат. Акырына чейин чыгарбаса казасын өтөп бериш керек. А бирок ала каул Имам Мухаммад ал казасы жок. Бир канча убакытта кирип чыкканга чейин. Инда Аби Ханифа радhiyallahu anh көрдү, Имам Абу Ханифада бул нафил этикаф милдет болуп калат дейт. Хилафан лахума сахибейн, эки шакиринде милдет болбойт. Бинаан ала аннаху Имам Абу Ханифада далил эмне болуп атат? Аннаху ла яжуз индаху илля бис-савм. Орозо менен гана да. Бир күн болуш керек, анан орозо тутуш керек. Демек орозону баштап туруп бузуп койсо нафилде милдетке айланып кетет го. Этикафта ошондой деп атат. Этикафта орозого кыяс кылып атат. Фа натижа фала яжуз акалла мин яумин. Этикаф бир күндөн аз болбош керек, орозо менен болуш керек, баштап койсо важипке айланып кетет дейт. Ва индахума эки шакиртинде яжузу боло берет дейт. Боло берет дегени милдет кылынбайт деп атат. Бир күндөн аз боло берет, орозо да шарт эмес дейт. Туурабы? Ва кад байяннаху, жогорку тарапта далилдерин айттык дейт. Валлаху а'ламу ва ахкаму. Аллахым билүүчүрөөк дейт. Алхамдулилlah, биз Китабул Ихтияр соомду бүттүк, бирок дагы 2 сабак бар. Биринчиси эртеңки сабак Кудайым буйрса эртеңки сабак Лейлатул Кадр, Кадыр кечеси туурасында болот. Мына могул манзумада минтип 2 байтта айткан: "Ва Лейлатул Кадри биш-шахри даиратун ва кад байяннаха фадри" дейт. Муну өтөбүз, яни Имам Абу Ханиф рахматуллах Кадыртын кечеси Рамазан айына эле тиешелүү эмес, башка айларга да Кадыртын болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн кыргызда макал бар: ар бир түндү Кадыр деп бил, ар бир адамды Кыдыр деп бил дейт. Ар бир түн дегенде ошондон келип чыккан Имам Абу Ханифадан. Анан сахибейн ва кад айяннаха, Рамазан айында деп айтышты. Бул биринчи маселе, окуйбуз. Андан кийин сатакатул фитрди окуйбуз. Орозого чейинки. Анткени сатака фитрди адамдар үйрөнүш керек да. Ошого иншалла дагы бу китептен кол үзбөй турасыздар дегенимде. Алып койбой турабыз деген сөз. Дуа кылалы шейхтерим. Бисмилlah. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ربنا زدنا علما Кудайым Аллах Таалам элибизге жерибизге тынчтык бере көр. Аллахым сөздөн көздөн кетсек жаңылсак өзүң кечире көр. Аллахым шерменде кылба, жалган жаладан туура эмес нерселерден өзүң сакта. Элибизде жерибизде тынчтык болсун, чыр-чатак болбосун, жаксысыз кан төгүлбөсүн. Аллахым эки дүйнө жакшылыгын бере көр. Рахметке архамар рахмет.